Камбаралы Бобулов. Арманду биздин балалык. Повесть. Окуган жана аудиолоштурган Адрет Чубаков. Экинчи аудио бөлүм. Арналынын өлүмү. Арналы экөөбүз абдан ынак элек. Эгиз балада ээрчип дайыма бирге жүрөр элек. Отунга да, тезектергенге да бирге барып, уйларыбызды айылдын төмөн жагындагы камыш баскан корукта бирге кайтарар элек. Мындай ынтымак болуштугубузга дагы бир себеп биздин апалардын алыскы тууганчылыгы. Экөө тең ичкилик кыздар экен. Ошол үчүн аларды айылда эже сиңди деп аташчу. Алар бири-бири менен көп катташып, жакшылык жамандыкта бир туугандай тик турушуп, сырдашып, эки үй бүлө өзгөчө ынтымак элек. Арналынын апасы Турдугүл апамдан 10 жаштай кичи болгондуктан эже деп апама жан алгалчу эмес. Экөө эже сиңдидей бирин-бири жакшы көрүшчү, сыйлашчу. Кыскасы, эки үй жакшы тамактар болсо бири-бирисиз ичишчү эмес. Эки үй бүлөнүн мындай ысык мамилеси албетте Арналы экөөбүздүн ого бетер ынтымакташып, жакын болушубузга түрткү болбой койгон жок. Анын үстүнө эмне үчүндүр экөөбүздүн тең аттарыбыз уйкашып, үндөшүп турчу. Арналы, Камбаралы. Бул дагы кокустук эмес экен. Апамдын айтуусуна караганда Арналы экөөбүз тең бир айда кубалаша төрөлүп, эки бөлө ынтымак болсун деп аттарыбызды бири-бирине окшоштуруп коюшуптур. Ата-энелер атайын тилек кылгандай эле Арналы экөөбүз коюн колтук алышып, эгиз козуда ээрчишип өстүк. 5-6 жаштан тартып 2-3 күн көрүшпөй калсак сагынып, үйлөрүбүзгө улам издеп келе берер элек. Биздин мындай жакындыгыбызга апалар жетине албай, терисине батпай сүйүнүшүп, окшошкон жамандар, ушундай дайыма ынтымак, бири-бириңе арка болуп өскүлө, өмүрүңөр узун болсун дешип, экөө тең жан алгалбай бизди көргөн сайын кайта-кайта акыл насааттарын айтып, ыраазылыгын билдиришет. Апалардын мындай мээрими төгүлүп айтылган жылуу жумшак алкоолорун укканда, кыйратып, чоң иш жасагандай, биздин мурдубуз дердейип, бөлөм үчүн өлөм деп жанаша тура калып, шатырата ырдап коёр элек. Бейпил кезде биз ушундай ынтымак элек. Бирок капыстан согуш башталып, ар бир үйгө каран түн кирди. Согуш башталганына 1 жылдан ашып, биздин айыл өрт тийгендей суюла түштү. Ар бир үйдөн аз дегенде бирөө, болбосо 2-3 адам кан кечип жүрөт. Согуш адамдардын кулк мүнөзүн, пейилин, мамилелерин кескин түрдө өзгөрткөндөй болду. Мурдагыдай айылдан оюн күлкү угулбайт, той тамаша жок. Согуш биздин үйлөрдү да аралап өттү. Өткөн жылы күздө бир чакырыкта Мамат, Хамза абамдар, аларга уда Арналынын атасы Эргеш согушка кетишти. Бакир абам согушка чыкканда Белоруссияда аскерде болчу. Андан 6 ай өткөндөн кийин кат келип, эсендигин, канаккан согушта экендигин билгенбиз. Ошондо абамдын 3 бурчтуу конвертте калган катын окуп, тынч амандыгын билгендеги биздин үйдөгү кубанычты айта көрбөңүз. Атам узун аппак сакалдарын уламсылап, кубанганданбы, же жаны жабыр тартканданбы колдору калтырайт. Карасам жаш баладай жашып, билинер билинбес көз жашы кирпигине, карыккан үнүн бизге угузбай күбүрөйт. О, жараткан амири бийигим, 40 жыл кыргын болсо бежалчымын өлбөйт деп өзгө айткансың. Ушул аламат кыргында кан кечип жүргөн балдарымдын өмүрүн өзүңө тапшырдым. Өзүң сактап, өзүң алкалай көр. Менин аталык арыз муңумду угуп, менөңдү пендеңе ырайым эт, о жаратканым, о мен деп эки алаканын жазып, бата кылганда баарыбыз апам, алан, Амирал акемдер, Жанат эжем бир ооздон кошулуп, үн чыгарып колдоп кеттик. Андан бери жарым жылдай өттү. Абалардан түк такыр кабар жок. Арналынын атасынан да эсен соомун, чоң Москванын айланасында согуштамын деп 3 ай мурда куштун тилинде кыска кабар келген. Ошондон кийин алда тарексиз. Эки үй биригип аскердегилердин өмүрүн Кудайдан астейдил тилеп, эки колубуз жакабызда. Апам, Жанат эжем тамекинин түйшүгүнөн баш көтөрүшпөйт. Таң азанда тамеки үзүмгө кетишет. Апам чоң шашкеде үйгө келип, кызыл уйдун сүтүн бышырып, айранга уютуп, атам экөөбүзгө тамак берип, кайрадан шашып сарайга кетет. Жайындагы менин негизги милдетим жалгыз кызыл уйду жетелеп, оттуу жерлерге алып барып багуу, ага маканын ичинен чырмоок жулуп берүү. Арналыда ала уюн мага кошуп бирге багат. Кээде биз уйларыбызды айылыбыздын үстүндөгү боз адырдын коктусуна камап коюп, экөөбүз дөбөнүн чокусуна чыгып,
ош тараптан көрүнгөн жолду көзүбүз талганча телмирип карап отура беребиз. Ушул жол менен абаларыбыз, аталарыбыз согушка кеткенин көргөнбүз. Эми ошол жол менен эсен аман алтын баштары 6 саны соо келерин ушунчалык зарыгып күтөбүз. Бөлөм, деди бир жолу Арналы дөбөдө отурганыбызда чоң кишидей маанилүү сүйлөп. Кокустеги келаткан машинада абаларың келсе, эмне кылар элең? Арналдын суроосу капыс айтылгандыктан мен ошол замат жооп таба албай бир аз шашып калдым. Бөлө, оозуң амай, айтканың келсин. Сенин да атаң ушул жол менен эсен аман келсин. Абаларымдын мойнуна бекем асылып, колумду кое бербей сүйүнгөндөн ыйлай берер элем, дедим чын оюмду жашырбай. Ырасында аскердеги абаларымды көп ойлоп, эсендигин тилеп, жүрөгүм эзилип сагынып, аябай куса болуп жүргөнмүн. Ошол учурда алыстан көрүнгөн машинада эч болбосо абаларымдын бири көңүлүмдүн тереңинде бүдөмү кишене түшкөндөй чоң үмүт менен көзүмдү албай карап турдум. Бирок көрүнгөн машина улам жакындап келип, биздин үйдүн үстүнө токтобой зуулдап өтүп кеткенде сумсайып отуруп калдым. Ичимде ызаланып, өңгүрөп, ыйлагым да келди. А мен ыйлабас элем, деди Арналы узап бара жаткан машинадан көзүн албай карап. Атамдан канча немис өлтүрдүң деп сурар элем. Ой, кара мүртөссүңбү бөлө? Атаң эсен аман келсе, кантип ыйлабайсың? Атаң капа болбойбу? Дедим анын жообун жактырбаганымды даана билдирип. Арналы сыртынан түнт, жоош көрүнгөн менен баарын баамдап турган, чоңдордун сөзүнө кулак салып, өзүнчө жыйынтык чыгарган зирек эстип ала эле. Анын жанында мен шашма, чогол болчумун. Жок бөлө, сен жаңыласың. Мен да атамды сагындым. Бирок, деди ал бир чоң маанилүү нерсени ойлонуп жаткандай, башын кашылап, атам согушка кетер түнү айвандагы сөрүгө жанашып отургузуп, мындай насаат айткан. Экөөбүз жалгыз болчубуз. Апам тамак бышырып, төркү дализде жүргөн. Балам, мен кандуу чоң согушка баратам. Мындай согуш эч качан болгон эмес. Бул согуштан тирүү келемби, келбеймби, аны пешенеге жазган билет. Сен жалгыз туун уулумсуң, карындашың Асылкан Али Наристе. Апаң жалгыз, жакын туугандары жок. Таянары, арка кылары жалгыз сенсиң уулум. Апаң аялдык кылып ыйласа, сен кошо ыйлаба уулум. Апаңа кайрат айтып, бел боло көр. Мен жокто ушул үйдүн түркүгү өзүңсүң. Уулум, уктуңбу? Деп кайталап сураган. Эт жүрөгүм эзилип, муунум бошоп, ыйлагым келип турса да, атам сынып калбасын деп чыйрала түштүм да, көз жашымды билдирбей, жең учум менен көз жашымды арчып, кардыккан үнүм менен, уктум ата, сиз жокто эч ыйлабайм. Апама тирек болом дедим. Атам өтө ыраазы болгондой оң колтугуна кысып, көк желкемден чачымдан сылап эркелетти. Ошентип уулум эр жигит кайраттуу болушу зарыл деген. Арналы экөөбүз тең тунжурап, унчукпай калдык. Ал бир аздан соң менин сөзүмө жооп бергендей болуп, атам согуштан аман эсен кайтып келсе, кубанганын ордуна өксүп ыйласам капа болбойбу? Убадаң гана уулум дебейби? Мен Арналдын акылдуулугуна, убадага бекем тургандыгына дагы бир жолу таң берип, ичимден осолдоп, ага каршы сүйлөөгө анчейин жооп таба албай, дулдуюп унчукпадым. Бара келде бөлө, сыртыңдан жоош болуп, болпойгонуң менен сенин ичиңде көп сырлар бугуп жаткан турбайбы? Мен аңконун башына мындай акылдар кайдан келсин дедим ичимден кылтыйып. Ага билдирбей. Арналдын менден акылдуу, зирек болуусунун жөнү бар дедим өзүмдү өзүм сооротуп. Арналдын атасы чоң мугалим, көз ачылган киши эле. Ал биздин айылдан биринчи болуп алыскы борборубуз Фрунзеге барып, 2 жылдык институтту бүтүрүп келген. Орусчаны суудай билген жан эле. Мен Арналдын үйүнө барганда, атасынын текчедеги катар тизилген китептерин көрүп аябай таң калчумун. Арасында орус, кыргыз, өзбек, казак тилдериндеги биз билбеген ар түрдүү китептер, жомоктор бар эле. Бир жолу Аяш атам Арналы экөөбүз китептерин аңтарып атканыбызда үстүбүздөн чыгып калды. Урушатко деп мен чочуп кеттим. Тескерисинче Аяш атам жадырап чайнап, биздин китепке үйүр болгонубузга жетин албай кубанып, балдарым, силер да чоң оесуңар. Ааламда тынчтык болсо силер эр жигит, же алыскы Москва, Ленинград, Киевке барып окуйсуңар. Дүйнөдө силер окуй турган акылдуу китептер өтө көп. Ошол үчүн азыртан жакшы окуп, китепке дос болуу керек. Китепке кызыкпаган адам ал бечара адам, дүйнөдөгү эң жарды адам деп, деги биздин али акылыбыз жетпеген, кулагыбыз укпаган адамдардын аттарын, китептерин, маанилүү сөздөрүн жадыбай санап өткөнү эсимде. А менин атам болсо 5 рекет намазын үзбөй окуган, молдулордун сөзүн кулагына куйган, Ош, Фергана, Кокон, анжадандан алыс барбаган, кат тааныбаган, 70ке таянып калган карапайым чал.
Экөөнүн айырмасы асман менен жерде эмеспи деп өзүмдүн аңкоолугума эптеп-септеп себеп тапканыма ичимден компоюп ыраазы болсом да, эмне үчүн менин атам карычал, кат сабатсыз, эмне үчүн мугалим эмесөңдү беймаза суроолор ызамды кайрадан уталдырып, көрө албастык ыплас сезим бүткүл боюмду ууландырып жатканса да, бөлө деген Арналынын коңор, жагымдуу дабышын угуп, ички уйгу-туйгу кыялым бузулуп, ага көңүл бурдум. Арналы ыйламсырап мени жалдырап карап туруптур. Кийинки кезде жаман түш көрчү болдум. Бир түш күн сайын улам кайталанып кирет. Атам экөөбүз ээн талаада ээрчишип жүрөбүз. Кайдан жайдан асманды кара булут каптайт да, боз топурак көрүнгөн куюн келет. Заматта атамды таппай калам. Эсим чыгып, ата кайдасың деп, жаналымдын баарынча тала жаңыртып кыйкырам. Эч бир жооп жок. Өзүм ээн талаада бозду уйлап жүрөм. Ойгонсом түшүм, ысык көз жашым бетимди жайып, жаздыгыма тамганын сезем. Бөлө, бул жаман түш. Атам эсен аман келсе экен, мейли жарадар болсун. Колу же буту жок болсо да, эсен аман үйгө кайтып келсе, апам экөөбүз кор кылбай алпеште багуулар элек. Деп Арналы кою кирпиктериндеги мөлтүрөп турган көз жашын колу менен сүртүп унчукпай калды. Бала ызасы, таарынышы бир пастык деп бекер айтышпаса керек. Ошол үчүн ачык айрым, ичинде арамдык сактабаган адамды эл оозунда бала кыял деп коюшат. Азыр менин ичимде мышыктай аймалап, жанымды кашайтып жаткан көрө албастыгым тымтыракайы тарап, Арналы бөлөмө боорум ачып, бөлө андай жаман сөздөрдү сүйлөбө. Атам айтат, ар бир пенденин сүйлөгөн сөзүнө оомин деп турган ак жана кара периштеси болот эмеш. Ак периште адамдын оң кулагында, кара периште жаман сөздөргө, жаман иштерге, жоосундарга оомин деп бата берет эмеш. Ошон үчүн ар бир пенде жаман сөздөрдү сүйлөбөй баарын, ошонун ичинде көргөн жаман түштү да жакшылыкка жоруп турушту парз экен, дедим мен көптү көргөн ак сакалдай олуттуу сүйлөп. Арналыга менин жообум таасир эткендей болуп, ал желкесинен дайыма ныктап басып турган ооржуктон ошол замат кутулгандай болуп, мурдагысындай жадырап, көңүлү көтөрүлгөндөй кебетеге келди. Мен да өзүмдүн кысталыш шартта чукугандай сөз тапканыма, атамдын билимсиз болгондугуна карабай, анын диний нускалуу маселесинде адамга тарбия бере турган күч бар экендигине кубанып да, ыраазы да боло түштүм. Арналы жер чукулап унчукпай турду да, күтүлбөгөн жерден, анда бөлө, ушул түшүмдү жакшылыкка жоруп берчи, деп кайрылды. Ушул чакка чейин эч качан түш жоруп көргөн эмесмин. Ырас, апам, атамдар, агаларым түштөрүн жоруп, жакшылыкка тилек кылгандарын көп укканмын. Мисал үчүн мен төрөлгөн түнү Алан акем мындай түш көрүптүр. Ал жазында кырголдун белинде кош айдап жүрүп, түшүндө боз турумтай кармап алыптыр. Турумтайдын ушунчалык узун ак жиптен боосу бар эмиш. Ошол боонун орто жеринде бир кулачтай кара жиптен уламасы бар экен. Атам бул түштү угуп, отургандарга мындайча жоруптур. Балам, түшүң жакшы экен. Жаңы төрөлгөн иниң көп жашап, узун өмүрлүү болот экен. Кудайым буйрса узун бул узун өмүр. Ал эми турумтай кыраан куш болот. Тепсе жаза теппейт. Турумтай кези келсе бүркүткө кол салат. Өмүрү узун болсо иниң кем адам болбойт экен. Анан атам бир аз унчукпай отуруп, узун боодогу улама кара жиппи. Адам баласы өмүрүндө ар нерсени баштан кечирет. Улама кара жип, жеңил желпи оору сыркоолор, көрө албас жолдоштор, деп жакшылыгына жоруп, ак бата бериптир. Бул окуяны атам мен эс тарткандан айтып, кулагыма куюп жүрөт. А мен өзүмдү бүркүткө кол салган турумтайдай сезип, мактанып, шерденип жүрөм. Алыстыгымды айтсам, Арналынын түшү баш аягына чейин коркунучтуу түш. Жакшылыкка иреше турган кичине жышаан жок. Ээн тала, кара булут, куюн, атасын жоготуу, ой. Буларды кантип жакшылыкка жорууга болот? Аябай оор абалда калдым. Бет маңдайымда жанымдай көргөн бөлөм жакшы үмүт менен жалдырап күтүп турат. Ой тобо, кантип жоорсам экен? Бул түшүңдү апаң айттыңбы? Деп сурадым. Жаман түштү апам айтып жиндип элем, деди Арналы нааразы болгондой. Ансыз деле апамдын эси чыгып, эки колу жакасында, күнүгө төшөгүнө жатып алып, атамдын өмүрүн тилеп, ыйлай берет. Айтпаганың жакшы болуптур бөлө, дедим акыл айткан кишидей. Бөлө, ойлоп көрсөм түшүң андай деле коркунучтуу эмес экен. Асмандагы кара булут, ач көз немистер, куюн болсо эл башына түшкөн азап тозок. Ал эми атаңдын жоголуп кетишин эмне десем? Азыр Аяш атамдан кат келбей жүрбөйбү ошонун өзү? Издеп жүргөнүң, кат күткөнүң, сагынганың бөлө, дедим шыдыр жорганыма аябай сүйүнүп. Айтчы бөлө, караңгыда көзүңө бир жарык көрүндүбү? Эстечи, дедим шаштырып. Арналы ойлонуп туруп баш ийкеди. Рас бөлө, ыйлап издеп жүрсөм бет маңдайымдан жылдыз көрүнгөндөй болду, деди бүдөмүк.
Мага ушул гана керек болчу. Кудай жалгаптыр бөлө, дедим ордумдан тура калып, кубангандан секиреп. Ошол Жылдыз жакшы кабар. Атам Жылдыз Кубаныч деген. Жакын арада Айша атамдын эсен соолугун билдирген каталат экенбиз, дедим. Оозуңа май бөлө, айтканың келсин. Ошондо сүйүнчүсүнө чоң токту союп берем өзүңө, деп Арналы ыраазы болуп мойнума асылып кучактады. Экөөбүз бир туугандай болуп моюндаша кучакташтык. Биздин мындай ынтымак экенибизди көрүшө албай, арабызга от жагууга аракет кылган балдар да бар эле. Экөөбүз дайыма мектепке бир барып, бир кайтчубуз. Мектеп алыс болгондуктан чоочуп, 2 айылды аралап өтчүбүз. Биз бара келе жатканда сабакка такыр барбаган, бизден 1-2 жаш чоң Чоро деген бейжай бала бар болчу. Андан балдардын баары жалтакташып, ээрчишип, дайыма өткөн кеткенди аңдып, чоң жолдо жүрөр эле. Биз арасында андан аябай коркчубуз. Ага жолугуп калуудан жалтактап, мектепке тегирмен аркылуу узун жолго салып барчубуз. Бирок бул оң эмес, коркунучтуу жол эле. Жолубузда ар түрдүү жемишке чөмүлгөн чоң мүрзө бар эле. Биз ошонун жанынан өтчүбүз. Шырпетип табыш чыкса, жүрөгүбүз алкымыбызга тыгылып, коркор элек. Коркконго кош көрүнөт дегендей, шарт этип канатын каккалап айрыгыш, же ак кептер учса, же чөптүн арасынан дейдит секирип чыга калса, ушунчалык чоочугандан апа деп кыйкырып жиберген учурларыбыз болгон. Айла түгөнүп көп учурда тоокелге салып, Чоро жолукчу чоң жолго салар элек. Чоро жолукпаса жолубуз болду деп зуулдап жүгүрүп, артыбызга карабай сүйүнүп өтүп кетер элек. Бирок Митаам жүзү кара Чоро мектепке барар, жана андан кайтар мезгилибизди болжолдоп билип, кээде атайы утурлап 4 көз ити менен жол карап турар эле. Эгер атайы чоң кишилердин жанында баратсак, итин агытып жолун албай, сопу мышыктай мултуюп жол четинде унчукпай карап турчу. Бирок ошондо да астыртан бизге дат берип, сөөмөйүн артыбыздан кезеп, Митаамдар, бул жолу оңой кутулуп кеттиңер, шашпагыла, эртеге колго түшүрүп же татаңарды таанытам, деп ызырынган түр менен кекенип калар эле. Арналы экөөбүз чоң жиндинин бизге мынчалык ойчу экендигине таң калчубуз, түшүнчү эмеспиз. Же анын түрмөгө камалып, дареги табылбай кеткен кумарчы атасын өлтүрүп, кунун төлөбөй жүрүппүзбү деп аңгеме да курар элек. Ал эртеси атайы жолубузду тосуп отурарын билчүбүз. Ошол себептен чоң кишилер өтүп калабы деп зарыгып күтөр элек. Өчөшкөндөй жолоочу чыкпай, айлабыз түгөнгөндө тоокелге салчубуз. Чоро биздин карааныбызды алыстан көргөндө, асмандан издегени жанынан табылгандай сүйүнүп, окшошкон Митаамдар, колго түштүңөрбү? Ал 4 көз, деп буйрук берет. Арналы экөөбүз чаңыры ыйлап жолго отура калабыз. Чоң кишилерден отурган кишини ит каппайт деп укканбыз. Ырасында эле 4 көз биздин жаныбызга жетип келип, бүжүрө отурган кебетибизди көрүп, бул боз чымчыктай байкуштардын эмнесин тиштейин деп, боор органдай тумшугу менен бизди түрткүлөп, анан жолду шимшилеп, текеберлүү тикке басып кеткенде, Чоронун чекир көздөрү чанагынан чыкчудай алайып, тилин албаган итине ызасы келип, 4 көздүн 7 атасына чейин боктоп тилдеп, каптигилерди, энеңди десе, деп ага атырлат. Сага тамак жок бүгүн, ачка коюп сени какшатпасамбы, деп жоошуй түшкөн итине ызырынат. Биз Чорону ити менен алыстап кеткиче ордубузда жалдырап отурабыз. Айлаганча бул чектен чыгып, дөөнүн бөрүсү болгон айбанды жөнгө салып, тилдеп койчу чоң кишилер да жакын арадан көрүнсө, азыр арманыбызды айтып калар элек. Чоро өчөшкөндөй биздин жаныбыздан алыс кетпей, 4 көзүн эрмек кылып отура берет. Биз отурсак эле ит ары деп басып калчудай айбаты бар. Ошонун айынан көп учурда сабакка кечигип барабыз. Агайга болгон чындыкты айтуудан бир жагынан тартынып уялабыз, бир жагынан Чородон коркобуз. Ал табасы кангандай, кийинбизди ыплас сөздөр менен ашатып тилдеп, окшошкон галдайлар. Кашан ичинде галдай биздин уруу. Жөнөгүлө, өлө элеңерде, дагы көрө турган күнүңөр бар экен. Болбосо бул 4 көз силерди эмес, атасындай ач эмес, деп итин ээрчитип алыстап кеткенде, биз мектепке жөнөйбүз. Ал дагы артына бурулуп токтоп, мадыраштар, оозуңардан бир сөз чыкса жаныңардан түңүлүп койгула. 4 көз силер менен аталаш эмес, деп коркута мокотот. Ошончун агай кайда жүрдүңөр, эмнеге кечиктиңер деп такып сураса да, Арналы экөөбүз жер карап, тул туюп унчукпайбыз. Окуткан агайыбыз Сабиш адамга катуу сөз айтпаган өтө алпейим, сылык киши эле. Биздин боор ачый турган кебетебизди көрүп, үйдөн эрте чыкпайсыңарбы? Же жолдо ойноп жүрдүңөрбү? Отургула, оюн карактар, деп жемелеп койчу. Биз оор жүктөн кутулгандай партабызга отурууга шашабыз.
Арналы экөөбүз Чоронун кордугунан кандай айла тапсак кутулар элек деп бассак турсак көп ойлоно турган болдук. Биз өзүнөн эмес, итинен өзгөчө коркобуз. Ити бизге чуркап келгенде нандын ичине ийне кошуп берсекпи деген чечимге да келдик. Бирок бул залим ойдон тез эле баш тарттык. Андан көрө нан таштап, төрт көздү улам жошутуп өзүбүзгө ыйыр кылуу жолун туура таптык. Жылуу сөзгө жылан ийинен чыгыптыр деген сөз бар эмеспи? Андан кийин төрт көз 3-4 жолу ээсинин буйругун угуп бизге атырылып жүгүрүп келе жатканда төрт көз өзү эстибит деп колубузда даяр турган зыгыра нандын кичинекей сындырмын алдына таштасак, бизге карап койбой сугалактык менен биздин жемибизди басып жыгылды. Мындан кийин Чорот төрт көздү канчалык кысымга алып коркутуп үркүтсө да, ит бизге такыр атырылбай, ордунда тилин салаңдатып, бул бечара балдарды мен капкыдай, алардын эч жазыгы жок деп чочоюп отуруп алганда, Чоро ызасына чыдабай итин 1-2 жолу тээп та жиберди. Ит каңшылап, аны жаман көз менен карап, ар басып кетти. Биз өзүбүздүн акылыбыз оңунан чыгып, Чорону ити менен нараздаштырып койгонго сүйүнүп, табабыз аябай кангандай болду. Биздин ошол учурда кырданып турган кебетебизди көрүп, Чоронун шагы сынып, дагы ызасына чыдабай: "Силер төрт көздү дубалап койдуңар. Иттин балдары. Кокусу өлүп калса, кунун төлөйсүңөр" деп коркута баштады. Биз эми тең ата болгондой өзүбүзгө өзүбүз ишенип тайманбай калдык. Төрт көз эми биздин дос, баары бир бизге жолобойт" дедим анын ичине атайы күйгүзүп. Досту тапкан экенсиң. Досту сага көрсөтөм" деп Чоро төрт көздү жан алгалбай чакырып, "Кап буларды, тыт буларды" деп бизди көрсөтүп, колу менен белги берет. Бирок итиң түшкүр жеген ооз уяттуу дегендей, жаныбыздан четтеп өтүп көңүл бурбайт. Чоро төрт көздүн бизди каппасына көз жеттиби, аны бир жолу боктоп алдап тилдеп, колундагы чыбыгы менен каңкылдатып чапкылап, алыс кубалап жиберди. Биз алыстап кеткен элек, артыбыздан кубалап келип жолубузду тосту. Ал экөөбүздүн башыбыздан бирден нукмай алып, экөөбүзгө тең мындай суроо менен кайрылды: "Чыныңарды айткыла, кимге күчтүүсүңөр?" Бул эмне жоругу деп биз анын негизги максатын даанылап түшүнбөй, бири-бирибизди карадык. "Экөөбүз тең күчтүүбүз" деди Арналы сыр алдырбай. "Экөөң тең окшошуп жеткен митам көрүнөсүңөр." Бизди дагы башыбыздан бирден нукуп алды да Арналыга кайрылып: "Сен бөлөңдөн коркосуңбу?" деди. Арналы ага жалтактап карап: "Коркпойм эмне экен" деди. Чоро "Коркпосоң азаматсың бала" дегендей жактыргандай Арналыны далысынан чапкылап: "Бале азамат, эгер коркпогонуң чың болсо, муну муштап көрчү" деди аны көзгөрүнө мага өчөштүрүп. Чоронун негизги максаты Арналы экөөбүздү бири-бирибизге кайрап, короздой тытыштырып коюп, өзү кызыкка батып, оюн тамаша көрөйүн деген кытмырлыгын биз дагы айттырбай түшүндүк. "Мен бөлөмдөн коркпойм, бирок аны ызаттайм" деди Арналы анын тилегин төгүнгө чыгарып. "Ызаттайт имиш, корком дебейсиңби? Коркконуңду күнү-күндөй чоң көзүң айтып турат." "Мен коркпойм, мынакей" деп ал мени капталыма муштады. "Тарт колуңду" деп Арналы менден озунуп ага кол салды. Урушта туруш жок дегендей, мен ошол замат ага артынан жабышып, кармаша кеттик. Чоро бизди самандай сапырып жиберем деп ойлосо керек. Канчалык чымырканып кармашса да бизге алы жетпей, тартаңдап жатты. Ал сыртынан компоюп сүрдүү көрүнгөнү менен кармашка келгенде борпоң экен. Бир убакта биз аны жер чөгөлөтүп, аны астыбызга басып алдык. Ал шордуунун айласы түгөнүп, алдыбызда жатып төрт көздү улам чакырды. Бирок азыр эле андан ыза көрүп, чыбык жеген ит жакшы болду сага дегендей, анын чакырганына кулак салбай, отурган жеринен жылып да койгон жок. Окшошкондор, турса мениңерди 3 коргондон таанытам" деп ал жулунуп тыртаңдады. Биз аны биротоло жерге оонатып, колун артына кайрып, үстүнө отуруп алып, өчүбүздү куп алып, колуна энчисин жакшылап карматтык. Эми биз анын алсыз жан экенин билип түк коркпой калдык. Бир жолу жалынгандан кое берсек, тура калып, мага да асыла кетти. Өзүм деле ага анчалык алдыргыдай эмес экенмин. Тайлашып жатып, экөөбүз ит жыгылыш болдук. Ошондо Арналы аны буттан тартып, дагы басып калды. Энеңдин каргышына калган чекир көз" дедим аны мойнунан бекем бууп жатып. "Экинчи бизге тиешесиңби? Итиңди агытасыңбы?" дедим анын үстүндө отуруп. Иттин баласы" деди Арналы да табасы кангандай. "Ким энесин 3 коргондон көрдү? Айт азыр, болбосо." "Мен көрдүм" деди деми кысталып, кыркырап сүйлөп. "Экинчи бизге тийишпейсиңби?" дедим суроомду кайталап. "Айт чыныңды, болбосо азыр шымыңды шыпырып, элге абийириңди төгөбүз"
Тибейм акелер, деп корккондон жалынып жалбарып жиберди. Ишенбейбиз, карган деп шарт койдук. Тийсем ит болоюн. Баары бир сен итсиң, макопес болоюн да. Чоро каргангысы келбей, дагы каршылык көрсөтүп тургусу келди. Мен анын колдорун бекем кармап, Арналыга бул итке ишенич жок. Болор иш болду. Бир жолу бетин карагылалы. Тартчымын, деп буйрук бергенимде, экинчи силерге тийсем макопес болоюн. Ишенгиле акелер, деп безилдеп жиберди. Биз сөздө туруп, аны бошотуп жибердик. Ал ордунан туруп, үстүндөгү чаңдарын кагынып силкенип, ары басып кетти. Эми итин жардамга чакырып, дагы баягы эски адатын баштар бекен деп, биз кооптонуп турдук. Бирок ал төрт көзүндө тарынганын билдирип, ага карап койбой, үй жагындагы сайга түшүп кетти. Ошондон кийин ал биздин жолду тосуп, итке талатканын койду. Арналы экөөбүз сабакка кечиккенибизди койдук. Бул биздин жашообуздагы эң алгачкы жеңишибиз эле. Согуш башталгандан тартып тамак аш тартылып, нан ченеле түштү. Баягы жыркалчылык мезгилдегидей той тамаша, табак толо келген нан жок. Бирин-бири ызаатташып чакыруу тыйылган. Эми кара кагаз балия чыгып, дагы кимдикинен боздогон ыйчыга калат деп, айыл адамдары безилдеп коркуп, жүрөгү жалкып турган кез. Ушул 2-3 айдын ичинде биздин айылдан 4-5 үйгө ошол каргашалуу кабар келип, кыямат кайым түшкөндөй катуу ичыгып, чоң кичүү дебей, ошол жакта кабыргалары сөгүлүп, кайгырып жүрүштү. Чоңдор көчөдө жолукканда саламдашып бүтүп, эсен соолук суроодон мурда, тиги жатканда же Учкайда, Мырзада, Кашкалдакта баланчадын баласына кара кагаз келип, ошону угузуптур, ата-энеси бөктүчү ордунан турбай калыптыр дешип, баштарын ийкешип, кеп кыла турган болду. Ушул түрү суук кабарлардан кийин атам менен апамын жегени желим, ичкени ирим болуп, эстери бир отоло чыгып, жаратканым, биздин балдарды паан айында сакта, алардын ордуна бизди ала кой дешип, 5 убак намазында аскерде жүргөн абаларымдын өмүрүн астейдил тилеп, эки колдору жакасында корку үркүп жүрүшөт. Эч ким менен көңүлдөрү ачылып сырдашышпайт. Кокусмен балалык кылып, аны муну бытылдап сүйлөп, чектен чыгып, жайдары боло койсом атам да, апам да жактырбагандай үнсүз карап коюшат. Ошол көз караш менин сай сөөгүмөн аралап өтүп, айыптуу кишидей башымды көтөрбөй унчукпай калам. Дайыма тасписин колунан түшүрбөгөн атам бир жолу кечинде мындай акыл насаат айтты. Балам, күнөөсү жок наристесиң. Наристенин ыйын өтүнүчүн жараткан экен баарынан мурда угат дейт. Ошон үчүн сен бассаң турсаң абаларыңдын өмүрүн Кудайдан тиле. Чын пейилиңден Кудайдан жалбара бер. Жараткандын керемети ушунчалык кең эмеспи? Сенин тилегиңди оң көрүп калар. Ошент балам, деген. Мен да атамдын бул өтүнүчүн ичинден эң туура көрүп, о жаратканым, 40 жыл кыргын болсо бежал чымын өлбөйт деп өзүң амир кылган экенсиң. Ошол амириңди орундап, кыргында жүргөн абаларымдын, Арналынын атасынын, биз билбеген тааныштардын баардыгынын балдарынын өмүрүн сактай көр. Мен шорду наристенин ыйын уга көр, тилин уга көр деп, бош боло калсам эле жалынып жалбара турган болдум. Өзгөчө жатар алдында көзүм уйкуга илинип бара жатканда күбөрөй берем. Кээде атама, апама угуза жоорап жиберем. Атам менин бул дилгирлигимди жактырып, баш мансылап, ушул кенжем күйүмдүү адамга эсен жүрсө адам болот. Абалары аламат уруштан эсен соо келип, бул жаманым ошолордун атын багып, отун жагып, ээрчип жүрсө, мен бул дүйнөдө ыраазымын. Арманым жок кемпир, деп апамды жалт-жалт карап, тасписин тартууну улантат. Айтканыңыз келсин абышка. Биз жегенибизди жедик, ичкенибизди ичтик. Ошол балдардын алдына кирелик, Кудайым эсен койсо, деп апамда колдоп өтөт. Жайкы каникул учуру эле апам менен Жанат эжем тамеки тизип сарайда. Эрте кетип кеч келет. Атамдын көк чөтөлү күчөп, бир жумадан бери төшөктөн турбайт. Мен таң эртеңден туруп кызыл уйду жетелеп откозуп келип, атамын жанында отуруп бермек болом. Муздаган бутун укалап берем, чай кайнатам. Курманбек, Эртабылды өңдүү эпосторду үнүмдүү чыгарып окуп берем. Өзгөчө атама Токтоголдун ырлары жагат. Токомдай даанышман, көз ачык адам болобу? Айтканынын баары акыл, эч жеринде калпы жок, деп атам башын икеңдетип тыңшай берет. Бүгүн атама Эртабылды баатырдын чал калмактан жакшы аты жогунан оор жарадар болуп, үңкүрдө боздоо арманын айтып жаткан жерин окуп бүткөнүмдө, Арналы сырттан шырт чыгарбай кирип, жаныма чөк түшүп отура калды. Атам Арналыдан адатынча, атаңдан кат барбы, апаң күүрүү иштеп жүрөбү деп, алабалын сураштырып бүткөндөн кийин, эми досуң келиптир, ойной бергиле деп мага уруксат берди.
Биз ушуну эле күтүп тургандай ордубуздан атып туруп экөөбүз кол кармашып көчөгө чыктык. Бөлөжан, тез кеттик, жүр, бир нерсе таптым, деп Арналы туюк сүйлөп чуркап жөнөдү. Карап отурбай артынан мен да зымырадым. Күндүн ысык мезгили, саратан мээ кайнатат. Биз тең жарышып жүгүрүп баратабыз. Мага эч нерсе түшүнүксүз, өзүмчө. Арналыны чоочун балдар көптөп төпөштөп койгон окшойт. Ошолордон өч алууга мени эрişти баратабы деп күмөн санадым. Бир убакта ал Тамеки сарайды кыялап өттү да Тыт багына карай багыт алды. Эми биз чоң жолдон кайрылып, төтө жолго түшүп, калың жүгөрүнүн шагы менен жортуп баратабыз. Арналы экөөбүз колубуз бошой калганда башка балдарга кошулуп келип, Тыттын жемишин курсагыбыз көпкүчө терип жеп, көңүлдү айландырса да сопуктапчыбыз. Арналы Тыттын бармактай чоң жемиштүү жерин тапканго деген ой келди. Тыт багы өтө чоң болчу. Анын аяты 7-8 гектардан кем эмес эле. Айылдагылар Тыттын жалбырагын жулуп, жибек куртка салчу. Биз бактын арткы тарабына бет алдык. Ал жакта чычырканактардын арасында ар түрдүү куурай чөптөр өсөр эле. Арасында арлар кымгыт ызылдап учуп жүрчү. Ошончунбу адамдар бул чытырман чычырканактардын арасындагы калың чөптөрдү орчу эмес, Арналы чычырканактарды этие таралап өтүп, өзү билген жол менен мени баштап баратты. Экөөбүз бышылдап, калың эрмендерди колубуз менен жапыра түртүп жүрүп отурдук. Бөлө, бул жерден үкүн уясын таптыңбы? Деп ашыгып сурадым, ичим уйгу-туйгу болуп. Айтпайм, азыр көргөндө билесиң, Бөлө, деп мени ого бетер кызыктырып койду. Арналы алдымда, мен андан бир кадам артта. Арналы шылдырап, булак аккан калың жалбыздуу арыктын боюна токтоп, моюнунан саймалап аккан терин колу менен сүртүп, анан мага сырдуу карап, алтындын катылган ордун тапкан кишидей сыймыктанып, шашпа Бөлө, азыр көрсөтөм, деп алдыга умтулду. Калың жалбызды эки колдоп эки жакка жайды да, анан мага салтанаттуу добушун чыгарып, карачы, деди. Жулунуп карадым да өз көзүмө өзүм ишине бербей аптыгып туруп калдым. Ой тобо, баракелде, деп сүйүнгөнүмө чыдабай кыйкырып жибердим. Арналы үнүңдү бас, дагы бирөөлөр угуп жетип келбесин деп бөйрөгүмө акырын түрттү. Арык бойлоп, калың өскөн жалбыздардын арасында мөлтүрөгөн капкара бүлдүркөндөр шагы ийилип, эзилип бышып турат. Бүлдүркөндүн ар бири калп айтпасам чоң адамдын баш бармагындай бар эле. Биз карап турбай жарышып, шабыратып, терип жеп кирдик. Жаныбар бүлдүркөн ушунчалык ширин, ушунчалык эзилип бышкан экен. Ооздо сары майдай заматтай эрийт. Биздин эки көзүбүз тынбай иштеп, оозубузда тынбай кепшеп жатты. Курсагыбыз да аябай ач экен. Болбосо ушунчалык сугалактык менен жалмабайт элек го. Бүлдүркөн абдан көп болчу. Бул жаныбарлар адамдын көзү көрбөгөн, буту аспаган ушул жапайы жерде ээн эркин өскөн экен. Насип экен бизге буйруптур. Арналы өлүм март, анан өзүмдөн эч нерсени аябайт да. Болбосо өзү жалгыз көргөн экен. Пейили кеңдиктен оозуна бирөөнү салбай мага жүгүрүп жетиптир. Рахмат Бөлө, ыраазымын мен сага. Эсен болсом мен да бул карызымдан кутуламын деп ичимден ага куп ыраазы болуп, бүлдүркөндү мойсоп жаттым. Арналы экөөбүз жарым сааттай бири-бирибиз менен сүйлөшүп койбой, колго тийген бүлдүркөндөрдү ашап жатабыз, терип жатабыз. Адамдын өзү тойсо да көзү тойбойт деген сөз чын экен. Баса, согуштун каатчылыгы учурунда мындай напсинин оң берилип табылган бүлдүркөнгө кимдин көзү тойсун? Улам алга жылып, кою өскөн жалбызды кичинеле жогору серпип көтөрсөк, арык бойлуу өскөн бүлдүркөндүн бадырайган сабактары салаңдап ийилип турат. О, жаныбарларым! Бир убакта экөөбүз бири-бирибиздин бетибизди карай коюп, эрксизден күлүп жибердик. Аябай сугалактык менен ашана берген экенбиз. Оозу мурдубуз кой жеген карышкырдын оозундай кызыл ала боло түшүптүр. Ошондо гана бетибизди арыктагы сууга жууп, кепке сөзгө келиштик. Көрсө Арналы бүгүн сарайда тамеки тизип отуруп, түшкө жакын Тыттын жемишин жеп келейин деп апасынан уруксат сурап бул жака келиптир. Тыттын мөмөсүнөн адамдын көңүлү тез калат. Ал супсак келип, көп жесең кускуңду келтирет. Карандай курсак ачырган суук нерсе. Бөлүмдө Тытка алымсынбай андан мындан бирин-серин өскөн бүлдүркөндөрдү издеп терип жеп отуруп, анын кызыгына түшүп, бул жакка жеткенин өзү да аңдабай калыптыр. Бул чычырканактардын арасында арылар көп болчу эле деп, жалтактап туруп эле тобокелге салып, аралап кирип, ушул биз жеген бүлдүркөндөрдүн үстүнөн чыгып, ушунчалык кубангандан эмне кыларын билбей шашып кетиптир. Ошол замат Бөлөм, сен эсиме түштүң. Бирге бөлүшүп жейли деп, бирди оозума салбай сага чаап жөнөдүм Бөлө. Ишенесиң бушуга?
деп ал жетин албай мактаныч менен сүйлөдү. Мен дагы ага өзүмдүн чын пейилден чыккан ыраазычылыгымды ашкера айтып, эки колун бекем кыса кармап, «Рахмат бөлө, бул мартчылыгыңды эч качан унутпаймын», дедим. Арналы бакырайган көздөрүндөгү кубанычты жашырбастан унчукпай карап турду. Курсагыбыз тойгондон кийин гана боз үйдөгү ат энебизди эске түшүрүп, бирок бүлдүркөн сала турган идишти ала келбегенибизге аябай өкүндүк. Үйгө кайра барышка жол алыс. Анын үстүнө көп тойгондуктанбы, баягыдай зымырап жүгүрө турган чамабыз да жок. Ар ойлонуп, бер ойлонуп отуруп, акыл таптык. Үстүбүздөгү көйнөктөрүбүздү чечип, жакаларын мыя чөп менен бекем бууп байладык эле, кадымкы эле дорбо баштыкка окшоп калды. Эми биз жайма-жай кобурашып, бүлдүркөн терүүгө кириштик. «Бөлө», дедим үнүмдү аста-секин чыгарып. «Ушунчалык көп бүлдүркөндү бизден башка бирөө көрбөгөнүнө таң калам». «Ага эмнеге таң каласың, Бөлө? Насип деген бар. Кимге насип кылса ошого туш келет. Ушул жерден канча адам өткөндүр. Кимиси ушул жалбыз баскан арыктын боюнда бүлдүркөн толуп жатат деп ойлоду дейсиң. Насип бизге буйрган», деп Арналы дагы көтөрүлө мактанып сүйлөдү. Ырасында анын бүгүн мактана турган жөнү да жолу да бар эле. Арналы экөөбүз көйнөк баштыктарыбыз тең жарымга толуп, башыбыз тийишип, арасында сүйлөшө коюп, күлкүбүз чыгып, көңүлүбүз ток, эч нерседен кабатырсыз бүлдүркөн терүүдөбүз. Мен жүрөгүм бир нерсени сезгендей кооптонуп, башымды көтөрүп, бет маңдай жакты карай койсом, Арналы тарапта бир кулачтай чоң кара сур жылан тилин соймоңдотуп, башын жогору көтөрүп, бизге айбат кылып, ыш деп ышкырып карап туруптур. «Бөлө, жылан!» деп корккондон кыйкырып жибердим. Арналыны күч менен булкуп өзүмө тарттым. Алдагы жыланды көрө коюп өңү кубарып кетти. Сыягы менин кыйкырганымдан жыланды айбыктыбы, жалбыз аралап жайма-жай союлуп, көздөн кайын болду. Биз дагы баштыгыбызды колтугубузга кысып, артыбызды карай качып жөнөдүк. Качып келатабыз. Артыбызды кылчайып кароодон коркобуз. Тилин соймоңдотуп, артыбыздан жанагы кара чаар жылан кубалап келаткандай бизге сезилет. Бир чакырымдай жол баскандан кийин алдан аябай тайдыкпайм, калың өскөн жүгөрүнүн жанындагы арыкка жата калып, муздак суудан сугунуп жуттук. Карасам түш эбагы болуп калыптыр. Аябай корккон экенбиз. Жүрөгүбүздүн дүкүлдөгөнү даана угулуп, буту колубуз безгек болгондой калчылдайт. Катуу чочугандан эрдибизге учук да чыгып кетиптир. Жан деген ушунчалык ширин болорун мен ошондо биринчи жолу сездим окшойт. Көйнөктөгү бүлдүркөндөрдүн теңинен көбү жан соогалап качып келе жатканыбызда төгүлүп чачылыптыр. Ага да өкүнгөнүбүз жок. Көз алдыбызда башын көтөрүп тилин соймоңдоткон кара сур жылан турат. Өпкөбүз көбөп калган экен. Ошол суу боюнда эс алып, көпкө отурдук. Аяк биягыбыздан шырт эткен дабыш чыкса, чоочуп карайбыз. Бир жолу курбакадан коркуп, тура калып, анан коркконго кош көрүнөт деп аябай каткырып күлүп алдык. Үйлөрүбүзгө күн батарда кайттык. Атам коргондун оозунда кабатыр болуп, мени тынчсызданып күтүп отурган экен. Апам тамеки үзүмдөн келип, казан аяк менен жүрүптүр. Баланы кайда жибердиң ээн баш кылып деп, апам урушканын өңдөнөт. Атам менин көйнөгүм жок, жылаңач кебетеми көргөндө ого бетер өңү сестейди. «Эмне болду сага? Көйнөгүң гана?» деп кооптонуп сурады. Мен арт жагымда жашырып келген көйнөгүмдөгү бүлдүркөндү колуна карматтым. Атам ачып көрүп сүйүнүп кетти. «Бүлдүркөндү кайдан тердиң?» деди, өз көзүнө ишене бербей. «Өзүм тердим». «Кайдан?» «Авли тараптан». Атам бир-эки даананы оозуна салып, даамын таткандан кийин аябай эзилип ышыптыр. «Шириндигин көр жаныбардын», деп улам тамшанып жеп, «Ой кемпир, бери чык, бала ишке жараптыр», деп атам апама кыйкырды. Апам үйдөгү казан аягын токтотуп чыга калды да, менин жылаңач кебетемди көрө коюп, «Кайда жүрөсүң тентиреп, уйду бакпай», деди сүрдүү кебете менен. Мен жооп бергеним жок. Атам мени жактап, ортого түшө калып, кемпир, бала бекер ойноп жүрбөптүр. Арналы бөлөсү менен бүлдүркөндү аябай молторуп келиптир. 3 килодай чыгат. Ооз тийсең, урушканды коюп», деп апамдын ачуусун таратууга аракеттенди. Апам да жаныбызга келип, көйнөгүмдөгү бүлдүркөндү көрүп, мулуңдай түштү. Оозуна бир-экөөнү салып жатып, «Бала багат деген ушул да». Атам дагы эле ишене бербей, «Ушул биздин жаманты Тавлидан тердиңерби? Эч ким көргөн эмес экен да», деп бүлдүркөндү шашпай оозуна бирден салып чайнап, соруп жатты. Мен болгон окуяны төкпөй чачпай атам менен апама айтып бердим. Атам эки колу менен жакасын кармап, «Байбиче, балдарды Кудай куп сактаптыр да, Кудай сактаптыр да», деди башын чайкап. «Ач отурсак да тынч отуралы.
Анан да балдардан кат кабар келбей, ичибизге кан уюп турат. Балдарым, силерди Кудай сактаптыр. Силер бүлдүркөн терген жердин ар жагында жылан ордосу бар. Айырге эч жан корку басып барбайт. Чөбү да орулбай калат. 3 жыл мурда мынабы биздин коңшу чаландын бетке басар жалгыз ую ошол жерде оттоп жүрсө, 3-4 жылан катар чагып арам өлгөн. Деп атам менин эсимди ок өтөр чыгарды. 2 колу менен улам жакасын кармап, бизди кырсыктан сактап калган Алла Таалага өзүнүн кулдай ыраазычылыгын билдирип, Куран окуп, жыландын ордосу бар үчүн ал жердин бүлдүркөнүнө кол тийбей сакталып турат. Билсең, жыландар бүлдүркөн жейт, аны башкалардан коргошот. Силерди наристе деп Кудайымдын боору ачыптыр да. Атам өңү кумсарып, колдору калтырап, менин башымдан жыттап, бир өзгөчө мээрим менен бооруна кыса берди. Апам да эси чыгып, дализге кесе айландырып, кагылып үргүлүп апаптап жатты. Карачар жыландын окуясынан кийин Арналы экөөбүз тыт багын көздөй басканыбызды түк токтоттук. Күндүзү уйларыбызды жетелеп жүгөрлөрдүн шактарында оттотобуз. Көп учурда айылыбыздын төмөн жагындагы калың камыштуу корукка барып кое беребиз да жолун тосуп ойной беребиз. Кечинде сарайга барып, апаларыбызга жардам берип там экитеребиз. Күн өткөн сайын айылыбызда күчкө толгон эркектердин саны союлуп, сарай бейпилдегидей шаңдуу да, күлкүлүү да эмес. Эгерде жаштардан кимдир бирөө кокустан эпсиз шаңкылдап ырдап, жер жаңыртып күлүп койсо, заманасы тарып, сиргеси суу көтөрбөй тамеки эзип отурган аялдар ага акырая карап, ал шордууну жер менен жексен кылат. Бейжай жай өлбөгөн жери төрт болуп, өзүнүн осолуна чыдабай, тике багып элдин жүзүн карай албай тим болот. Бул шаңдуу согуштун тилсиз тартиби эле. Анткени отургандардын арасында эрлери, уулдары, жакын туугандары қан майданда каза болуп кара кийип, кайгысын кара жер көтөрбөй араң жүргөндөр бар эле. Биздин 50 түтүндөн ашпаган чакан айылда жакынаранын ичинде 3-4 үйдөн кулактап өтүп, мээге жеткен ачуу өкүрүк чыгып, караан түн түштү. Күн батарга жакын Арналы экөөбүз уйларыбызды камыш жакка бош агытып жиберип, корукта кубалашып ойноп жүргөнбүз. Биздин үйлөр жактан ачуу, ый аралаш өкүрүк чыгып, экөөбүздүн бири-бирибизди өңдөрүбүз кумсараа карап калдык. Сыягы ар бирибиз, "О, Кудай-ай, бул эмне деген шумдук? Кимибиз кимден айрылдык" деп жанталаштык бейм. Кулагыбызга эсил кайран бир боорум деген эркектердин үнү даана угулуп, экөөбүздөн үн чыгарбай, үйлөрүбүзгө карай чымын куюн болуп жүгүрдүк. Эсиң чыгып, жанталашып жүгүргөн кезиңде жол такыр арбубайт көрүнөт. Коруктан биздин үйлөр турган жерге 1 чакырымдай аралык. Ысык күндө тердеп тепчип, куюндай болуп чуркап келе жатабыз. Жер айланып, артына чегингендей жакындабайбыз. Адам түшүнө кимдир бирөөнү кубалаганда, көп учурда бир орунда эле тура берет. Биз да дал ошол абалда болгонсудук. Жүгүрүп баратып, ушул кылымда эмнелерди гана ойлогонум жок ошол көз ирмемдерде. О, Кудайым, бул өңүм эмес, түшүм болсо экен, согуштагы абаларым эсен соолду экен. Эсти чыгарып, башка кыямат кайымды түшүргөн каргашалуу кабардан, о Кудайым, эгер мени өз колум бу дүйнөдө күнөөсү жок наристем десең алыс кыл. Абаларымдын чымындай жанын сактай көр деп көңүлүм безилдеп келе жаттым. Албетте, Арналы бөлөмдө өз абасын ойлоп жүрөгү түшүп, өңү кубарып калыптыр. Тезирээк жетиш үчүн жүгөрлөрдүн арасындагы төтө жолго салдык. Чагандай жүгөрлөргө суу куюлган экен, ылай бетке чачырайт. 1-2 жолу бутубуз тайып жыгылып та алдык бейм. Ага карап койбой тура калып, бети башыбызды карабай жүгүрө бердик. Биздин үйлөр жол боюна жанаша түшүп, аралыгы 50 метрдей эле. Жүгөрүнүн ичинен энтигип чуркап чыгып карай салсам, элдер Арналынын үйүнүн алдында топтолгон экен. Биз шал болгондой элейип ордубуздан жылбай токтоп калдык. Экөөбүз бири-бирибизди алмак-салмак карадык. Кебетебиз куп келишип, бети башыбыз чамгыл ылай. Башка учур болсо, бири-бирибизди мазактап, аябай боорубузду тырмап күлмөкпүз. Азыр оюн эмес, жүрөгүбүздү канталап, өзүбүз кыл көпүрөнүн үстүндө жан соогалап боздоп тургандай элек. Калп айткан менен болобу, айылдык кишилер Арналынын үйүнө топтолгонун көрүп, көк желкемден бекем басып турган ооржукту үстүмдөн бирөө ала койгондой жеңилдей түшүп, көңүлүм тынып, өз ордуна келгендей болду. Ичимден, о Кудайым, менин тилегимди берипсиң, абаларым эсен аман экен, жашасын кеңеш өкмөт, деп аз жерден кубанганымдан кыйкырып жибере жаздап, астапыралла кылып, заматта акылыма келип, оозумду бастым. Кандайдыр бир чоочунун кулагыма шыбырап, мени жылуу жумшак сооротуп жаткансыды.
Сен неге сүйінбөдің? Сенің ағаларың тирүү экен. Арналдың шору құруп, жанындай көрген атасынан түбөлүккө айрылыптыр деп жаткансыды ошол чоочунун. Ошол учурдагы менин ички кубанычымды сыягы сыр алдырбай кошо бөлүп турсам да, Арналы бөлөм өңүмдөн, көз карашымдан, кебете кешпиримден эле даана сезе койду окшойт. Мени жек көргөн көз менен бир карап алды да, үйүн көздөй бет алып, атам, атам деп, безилдеп, ыйлай жүгүрдү. Бөлөмдүн чырылдаган үнүн укканда менин бүт денеме калтырак кирип, коркуп кеттим да, каңырыгым түтөп, көз жашымды төгүп ыйлап, артынан ээрчип чуркадым. Ыйлап жүгүрүп баратам, көз жашым бетимден салаалап агып, жерге тамып жатканында көрүп бара жатам. Экөөбүз уда кубалашып, коргонду башына кийип, ызычуу өкүрүп жаткан адамдардын арасына кирип бардык. Турдугул тайыжам айвандагы чарпаяда бетин тытып ыйлап, эстен танып жыгылып, аялдар анын оозуна муздак суу тамызып жатышыптыр. Апам да сиңдисинин башында өңү самандай саргарып, боздоп ыйлап отурат. Арналы чаңырган бойдон апасынын үстүнө жыгылып, апажан, апажан, эми биздин күн эмне болот? Атам кайда? Атам кайда деп кыямат кайымдай чоңдордун акылесине, жүрөгүнө бүлүк салды. Мен да үн чыгарбай эмшиңде ыйлап, сөрүнүн жанындагы түркүккө жөлөнүп отурам. Кимдир бирөө менин желкеме колун койгонсуду. Карай салсам атам экен. Мен дагы эреркеп, жүрөгүм эзилип кетти белем. Атамды бек кучактап, шолоктоп ыйлай баштадым. Атамда мууну бошоп, көз жашы сакалына тамып, анан менин чачыма агып түштү. Атам мени ыйлап алам деп сооротсо деп ойлогом. Бирок анткен жок. Эркектердин кимдир бирөөсү Арналдын колунан тартып, ыйлаба деп кеп коюшту эле, атам аны кесе кагып койду. Тек кой баланы. Күйүтү ачуу кезинде көксөсүн бир отура суутуп алсын. Атасы өлгөндө ыйлабаса ал бала качан ыйлайт? Тек кой ыйласын. Айылдын илгертен берки салты ушундай. Үйдөн ый чыгаар замат каргашалы кабар өрттөй тарайт да, туш жактан аялдар, эркектер чакырык күтпөй, өздөрү биринин артынан бири ээрчишип, үн салып ыйлап келе беришет. Улам жаңылап кишилер өкүрүк салып келген сайын, ызычуу кайрадан жаңырып, өлгөн кишинин жакындарынын кабыргалары кайышып, көз жашы төгүлө берет. Аялдар бетине муздак суу чачып жатып, тайыжем көптөн кийин өзүнүн акыл эсине келип, онтоглап көзүн ачып, бет маңдайында ботодой боздоп турган уулун көрө коюп, анын мойнун бекем кучактап, бир катуу чаңырып алды да, кайра мурдагысындай эсип жыгылды. Атамдын тең тушу көк көз аяш атам отурган жеринен атайын туруп келип, чырылдап ыйлап жаткан Арналдын колунан тартып, өзүнө каратып, башынан аталык мээрими менен сылап, эркелетип, мончоктоп соймологон көз жашын колу менен арчып, акылын айтты. Балам, сени атанын жалгыз туягы медери дейт. Наристе болсоң да эми атанын ордун бастың. Сенин раматтылык атаң, жаткан жери жайлуу, топурагы торко, ыйманы кабыл болсун. Сенин раматтылык атаң жакшы көргөн, өзүңдөй балдарыбызды окутуп, көзүн ачкан эр азамат укабыз эле. Мына капыстан каргашалы кабар жетип, кабыргабыз кайышып, боорубуз эзилип араң турабыз. Башка түшкөн азапты адам баласы көз жаш менен эмес, кайрат менен, акыл менен жеңиш зарыл. Сен да мөгдө ыйлап отуруп алсаң, оорукчан апаңдын абалы эмне болот? Эсиң болсо көп зээнинге итпе. Деп Арналдын колунан жетелеп, короонун ортосундагы сөөргө келип, өзүнүн жанына отургузду. Анан үн чыгарып Куран окуп, Айш атамдын арбагына багыштады. Отургандардын баары мийиндешти. Эми Арналы балам, деди Айш атам сөзүн улап. Сен бала болсоң да колуңа таяк кармап, кишилер өкүрүп келе жатканда атам ой деп ыйлап тур. Бечара атаң сенин боздогон үнүңдү укса, көрүндө жатып да кубанар. Арналы жалгыз ыйлабасын. Жанымда сен да кошо эш болуп ыйлап тур балам, деп атам кошумчалап мага кайрылды. Күн эбак батып, караңгы кирип калган экен. Аялдардын моңдуу ыйы түгөнбөдү. Көңүл айтып, боорум ой деген адамдардын аягы да көпкө басылбады. Арналы экөөбүз таяк кармап, келгендерди өкүрүк менен чоң кишидей тосуп турдук. Адам баласы тагдырдын ар кандай катуу соккусуна аргасыздан баш ийип, жүрөк сыздаткан күйүткө көнөрүн ошондо билдим. Арналы атасын өлүмгө же жаман нерсеге түк кыйбайт эле. Экөөбүз уй жетелеп ойноп жүргөндө, ал ар дайым атасын сөзгө аралаштырып, билесиңби, менин атам көзгө тар мерген эмеспи? Көрөсүң, ал бетпак немистердин баарын кырып, анан ак боз ат минип келет. Мен ошондо алдынан жүгүрүп тосуп чыгам. Атам мени алдына өңөрөт да, биздин айылды бир кыдырып айланып чаап келет.
Ошондо элдин баары үйлөрүнөн чыгышып, карасаңар, Эргеш согуштан аман эсен келип, уулун Акбозат көңөрүп чапкылап жүрөт. Биздин маалим Курманбектей баатыр да. Көкүрөгүндөгү жаркылдаган ордендерин карагылачы, дешип таң калышат. Дагы бир жолу мындай кызык түшүн айтты. Түндө түш көрдүм. Түшүмдө атам экөөбүз согушта жүрөбүз. Атам аскер кийимчен, башында маңдайында кызыл жылдызы бар тери шапкеси бар экен. Айланабыз бийик аскалар. Кудум эле мына бул кызыл тоолорго окшоп кетет. Карасаң башың айланат. Асканын бер жагында атам экөөбүз, ар белесинде немистер, алар өтө көп экен. Биз эч бир ок тийбес чуңкурга жашынып алып, атып жатыппыз. Мен атама улам ок даярдап берем, атам атып жатат. Тешиктен карасам бир немис жер менен жексен болуп, калың чөптүн арасы менен сойлоп келатат. Оозунда тиштеген чоң шамшар бычагы бар. Атам аны түк көрбөйт. Атама айтайын десем эмне үчүндүр үнүм чыкпайт. Түртөйүн десем колум кыймылдабайт. Бир убакта немис бычак менен атамы урмакчы болгондо, мен боюмду таштап, атамды тосуп калдым. Ошондо корккондон ойгонуп кеттим. Бүткүл денем калтырап, үнүм чыкпай, төшөктө жатыпмын. Тирүү экенмин, эч нерсеме бычак тийбептир. Түшүмдө катуу кыйкырсам керек. Апам бечара ойгонуп, мени түрткүлөп жатыптыр. Түш көрдүңбү деп. Канчалык такып сураса да, жок деп апама сырымды айтпай койдум. Айтпаганым жакшы болуптур деп айтсам, апам ар нерсеге жооруп, мага билдирбесе да өз ичинен кыжалат болмок беле, деп чоң көздөрү менен мага жадырап карады. Арналынын коңур үн менен Жайбаракат атасы тууралуу маегин, чынын айтсам, ары ичим тарып, ары көзүм күйүп уктум. Сөз кошо албай, деп башымды улам ийкеп, анын көздөрүн тике карай албай, кызыл уйдун жүн арканын эрмек кылып ойноп отура бердим. Ырасын айтсам, мен көргөн түштөрүмдө Арналыдай кылып кууп келтирип айтып бере алмак эмесмин. Ал чындап эле атасы согуштан Акбозатты жулкунтуп минип келгендей окуяны жандуу айтып, мени да ишендирип салды. Мен да бассам турсам абаларымдын согуштан эсен аман келишин тилеп, аларды кантип жүрөт болду экен деп ойлочумун. Алар эсен соо үйгө кайтып келсе, ата-энем, урук туугандарым баарыбыз аябай кубанып, элге той берет элек. Бакир абама энчилеп койгон кызын алып берип, үйлөнүү тоюн ойлогонумда жерге сууга батпай кетчүмүн. Бирок алардын согуштагы баатырдык эрдиги жөнүндө оюма да келген эмес. Мен өзүмдү бөлөмө салыштырып, эмне үчүн мындай жаркын ойлор башыма келбейт? Мен бир бечарамын да, көкмемин да деп ичимден ызаланып да кеттим. Арналынын да ичин туздай ачыштыра турган кандайдыр күйдүргү сөз айтайын деп, ошол замат эч нерсе таппай койдум. Анан өзүмдүн оор абалымды жеңилдете турган себептер издеп көрдүм. Бөлөмдүн атасы биздин айылдын өтө билимдүү, тиги борборубузга барып окуган адам болчу. Аны айылдагылардын баары урмат сый менен Эргеш маалым деп аташчу. Андан чоң кичи дөбөй акыл сурашчу. Мен алардын үйүнө барып калганымда, көп учурда уулунун жанына отургузуп алып, ар түрдүү китептерди окуп бергенин көрөр элем. Сыягы бөлөм атасынын баатыр, эр жүрөк адамдар жөнүндөгү кызыктуу баяндарын жүрөгүнө бекем түйүп эстеп калса керек. Көзүмдүн кырын салып Арналынын мактангандай кебетесин байкадым. Же менин шектүү жаныма ошондой көрүнгөн чыгар. Зээним кейип атамдын кары чалдыгына өкүндүм. Эгер атам эр азамат жаш болсо, ал дагы согушка кетмек. Эргеш аяш атамдай Акбозат минип келсе, мен дагы алдынан тосуп чыкмакмын деп, көк желкем ичкерип, бөлөмдүн алдында басмырт тартып, аябай осол болуп отурдум. Бөлөм адамдын кирпик кагышынан ичиндеги ой пикирин айттырбай түшүнгөн, табигаттан өзгөчө сезгеч, башкалардан артык баш чаралган жан болсо керек. Азыр ойлоп көрсөм, ал менин басмырт көңүлүмдү көтөргүсү келди окшойт. Мага жал-жал карап күлүп койду да, бөлө, сенин абаларыңды да түшүмдө көрдүм, деди каратып туруп ойдон чыгарып, калп айтып. Мен бул ашкерекордукка чыдабай беттен алдым. Жаныңды жебе, дедим. Калп айтсам эмне болоюн? Нан урсун дегин. Ал мукактана түштү да мага акыл айткандай сүйлөдү. Бөлө, нан ыйык болот, нан менен ойнобо. Анда сен жаныңды жебе. Ал айыптуудай жер карап унчукпады. Арналынын момураган кебетесин көрүп ичимден аяп кеттим. Баса, анда эмне айып, деп ойлоно баштадым. Атасын түшүндө көргөн үчүнбү? Же ал тууралуу жүрөгүнө ыйык сактап, асыл ойлорун мага жарыя айткан үчүнбү? Же менин көңүлүмдү көтөрүп, калп болсо да абаларым жөнүндө түшүн айткысы келген үчүнбү? Досум, сен өзүң күнөөлүүсүң, деп биринчи үн акыл айтты. Азыр бөлөмдүн мойнунан кучактап, кечирим сурагым келди. Сен ага жалыңгыдай чоң кылмыш кылдың беле деп, кулагыма жоюпланып, экинчи чоочунун шыбырап, анын үнү ушунчалык жагымдуу, мукам угулуп жатты. Мен эки үндүн кайсынысына ынанышымды билбей,
эки айры жолдо башым маң болуп турган адамдай чайнала бердим. Өзүмдү өзүм жеңе албай тултуюп отура бердим. Таң каларлык эмес. Бооруңду тырмап келе турган нерсе мынабы. Мейли калп болсун, азыр ойлоп тапсын. Бөлөмдүн абаларым жөнүндөгү түшүн уккум келди. Мүмкүн калп эмес, ырасында эле Арналы түшүндө көргөн чыгар. Мен эмне, анын түштөрүн аралап көрүп жүрүптүрмүнбү? Дедим ар ойлонуп, бер ойлонуп. Бөлө, дедим мурдагыдай корсулдабай, сылык мамиле жасап, кичпейил мүнөзүмдү көрсөтүп. Ырас эле түштөрүң чынбы? Арналы билинер билинбес күлүмсүрөп, бул шайтан жылаандын куйругун кайдан чыгарып жатат? Оюнубу, же чыныбы дегендей, мага ишенип ишенбей мээлтиреп карап калды. Ботом, сен ошого ишендиңби? Аз элди түшүнбөйсүңбү деп айтып жибербесе экен деп, шаштым кетип чочулап, анын оозунан көзүмдү албай карап турдум. Бөлөм менин чын диlimden заргып сурап жатканымды түшүндүбөйм. Ооба деп башын катар-катар ийкеп жибергенде, мен жашасын кеңеш өкмөт деп кыйкырып, анын моюнунан кучактадым. Ал да кучактады. Экөөбүз ошентип кайрадан жараштык. Көңүлүбүздө тырнактын учундай да шек жок болуп, мурдагыбыздай ынак боло түштүк. Оозуңа май бөлөм, кана айтып берчи, дедим жаркылдап сүйүнүп. Түшүмдө деп ататындай токтоолук менен аңгемесин баштады бөлөм. Экөөбүз таң аскер кийимчен, бутубузда жалтылдаган кайыш өтүк, колдорубузда курч кылыч бар. Чытырман токой арлап жүрүппүз. Жакын жерден тарсылдаган мылтыктын үндөрү, биз карагайдын капталына жашынып кулак түрөп тыңшасак, чоочун тилде сүйлөшөт тигилер. Карасам немистер экен. Алар бизди көрүп калып, колго тирүү түшүргүлө деп опузалап, үстүбүздөн ашыра ок атышат. Биз кылычыбызды бетке тосуп, алга умтулабыз. Алар сансыз көп экен. Бизди тоготуп койбой, мыскылдашып күлүп, улам жакындап келатышат. Экөөбүз бири-бирибизге аркабызды такап, жанталашып, чабышып жатабыз. Кудай жалгап ошол учурда ура деген биздин кызыл аскердин шаңдуу үнү угулат. Немистердин эстери чыгып, тымтыракай болуп качышмакчы болот. Аларды биздин аскерлер колго түшүрүп, жерге чөгөлөтүп жалындырып атат. Аскерлердин алдында сенин үч абаң, менин атам жүрөт. Биз аларды көрүп, моюндарына асылып, кубангандан ыйлап жатабыз. Ойгонсом түшүм экен бөлө. Сен эми ишендиңби бөлө? Деп Арналы мага моңайыңкы карады. Мен даана жооп бере албай, бир саамга такалып, унчукпай калдым. Ооба, ишендим дешке да дитим барбай. Анткени заматтын ичинде бул окуяны Арналы оюнан чыгаргандай болду. Ишенбейм дешке негизим жок. А балким ырасында эле бөлөм түшүндө бул окуяны көргөндүр. Аны мен кайдан билем? Кантип жокко чыгара алам? Бардыгынан кызыгы, мен бөлөмдүн көргөн түшүнө ичимден муюп, ишенип да калдым негизгиси. Өң болобу, же түш болобу, адамдын ишенүүсүндө кептин маңызы эмеспи? Ар кандай асыл көркөм чыгарманын кымбат насыяты окурмандын астейдил ишеничине ээ болушунда турат. Эгерде жазуучу ар кандай окуяны талантынын күчү менен жетишерлик чебер сүрөттөп, окурмандын шектенүүсүн тумандай таратып, анын ой көңүлүн биротоло ээлеп, өзүнө багындырып алса, ал турмушта болбогон, кыялдан чыккан окуя болсо да, чыныгы көркөм чыгарма болорун мен көптү көрүп, көптү окуп, көп жылдар өткөндөн кийин түшүндүм. Көрсө, Арналы бөлөмдүн адамды өзүнө багынтып, ишендире алчу нукура таланты бар экенин азыр аңдап жүрөм. Бөлөмдүн көргөн түшүнүн аягы жакшылык менен биздин пайдага бүткөнүнө аябай дердең деп кубанып калдым. Түшүң ак жолтой болсун бөлө, көргөнүң келсин. Биздикилер немисти жер чөгөлөтүп, эсен аман кайтып келишет экен, деп жакшылыкка жорудум. Анткени түшкө кыяпат кылбоо керек. Биздин улуулар ар дайым ар кандай түштү дайыма жакшылыкка жооруп жүргөнүн өзүбүз угуп да, көрүп да жүрөбүз. Куу турмуш деген ушул окшойт. Башка түшсө байтал ат болот деп атам ар дайым кайталап айтып жүргөн лакаптын маанисин Арналынын кейиштүү кебетесин көргөндө түшүнө баштадым окшойт. Атам ак боз ат минип согуштан эсен аман кайтып келет деп таттуу кыялдын койнунда жыргап жүргөн бөлөмдүн тилеги бир заматта таш талкан болуп, үйүндө боздоп ыйлап отурат. Күтүлбөгөн бул окуя менин да ички дүйнөмө бүлүк салып, акыл эсиме козголоң киргизди. Мурда мен согуш десе оюндай көрчүмүн. Немистер менен биздикилер чоң талаада эки топко бөлүнүшүп алып, күрөшөт, аягында кылыч чабышат. Кимиси алды күчтүү адамдар болсо, ошонусу жеңишке ээ болот окшойт деп баяолук кылып жүрүпмүн. Көрсө, согуш деген өлүм экен. Жаныңдай көргөн жакын адамдарыңдан айрылып, көз жашыңды төгүү экен. Согуштун чыныгы түрү суук кебетесин өзүң көрүп билип жүргөн жакын адамдын өлүмүнөн кийин даана көрөт экенсиң. Бөлөмдүн атасын мен жакшы билчүмүн. Ошондой эле жакшы көрөр элем. Ал киши азырда көз алдымда турат. Кара тору, орто бойлуу, каштары түтөгөн кара,
Адамга ырайымдуу жан эле. Алда мени уулумдун тең тушу деп аябай жакшы көрчү. Үйүнө качан барсам каш кабагым дебей, жайдары мүнөз менен жылуу тосуп, бөлөм экөөбүзгө ак кант берип, анан орусча, кыргызча ар түрдүү китептерди текчиден алып, беттерин өтө этиет барактап, кызыктуу сүрөттөрүн көрсөтүп, силер да жетилгенде буларды окуйсуңар. Ошон үчүн балдарым, көктөйүңөрдөн китепке ынак болуш зарыл. Эгер билсеңер, бул дүйнөнүн устуну да, түркүгү да китеп болот деп далай жолу аңгеме курган. Кыргыздын эпостарынын айрымдарынын үзүндүлөрүн эң кырааттуу үнү менен окуп берген. Эсимде, бир жолу Курманбек Баатырдын биздин ата журтубузга кол салган калмактар менен Кызыл Кыргынга түшүп чабышып, Кубаш атасы Тейитбек Гүлүк аты тел торуну уулуна Карасан атайлык менен бербей коюп, ал Дөлөн хан менен беттешкенде, Койгүрөң атынын бели үзүлүп, армандуу мерт болгонун Аяш атам окуп берген. Ошондо Арналы экөөбүз Курманбек Баатырга ушунчалык боорубуз ачып, анын атасын жек көргөнбүз. Атасы эмне үчүн уулуна атын бербейт Кубаш деп, экөөбүз тең болкулдап көзүбүзгө жаш алганда, Аяш атам бизди сооротуп мындай деген: силер балдарым али жашсыңар. Турмуш деген татаал нерсе. Ар түрдүү аталар, ар түрдүү балдар болот. Эсиңерде болсун. Муну силер балдарым өзүңөр ата болгондо түшүнөсүңөр. Биз Аяш атамдын акылман кеңешин кайдан түшүнөлү? Кулактарыбыз делдейип, анын оозун карап таңданып тим болгонбуз. Куу турмуш деген ушул эмеспи? Эми ошол маңдайы жарык, келечектен чоң үмүт тилек менен жашаган адамдарга жакшылыктан башканы эңсебеген өз үйүнүн гүлү, кубанычы эч качан бул үйүнө кайрылып келбейт. Ал жалгыз уулунун маңдайынан сылап эркелетпейт. Бизге кызыктуу эпосторду да окуп бербейт. Адамдан артык жаралган ак бейил Аяш атам кайсы жерде, кайсы мүрзөдө жатты экен? Жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун. Ата энемдин күнү түнү безилдеп, отурса согушта жүргөн абаларымдын өмүрүн Кудайдан жалынып жалбарып тилеп, ичкен аштары аш болбой, өңдөрү саргарып жүргөн себебин, азаптуу түйшүгүн мен эми жаным менен түшүнө баштадым. Ботом, абаларым кан кечип, өлүмдүн арасында жүргөн турбайбы? Жадырап жааган немистин ого ким даяп койсун? Биздин башыбызга да бир күнү караан түн туш келсе, анда тоодой күйүткө кантип чыдайбыз? Апам Шордунун жүрөгү жарылып кетпейби? Жалгыз калганымда менин кыялымда ушундай коркунучтуу ойлор көп келе турган болду. Өзүмдүн мындай беймаза ойлорумдан коркуп, алардан кутулгум келет. Өзүмдү зордоп башка нерселерди ойлоном. Бирок жүрөктү курт сыяктуу чагып турган санадан кутула албайт экенсиң. Андан кутулууга канчалык аракет кылып, башкага алаксыгың келсе, ал туш тарабыңдан арыдай каптап, сезимде эле болот экен. Сыягы санадан күчтүү сезим болбосо керек. Сананын запкылуу издери ата энемдин кебетелеринен даана көрүнөт. Атам бели майышып, ордунан турбай, онтоп жатып калды. Апамдын сиркеси суу көтөрбөй, ачуулуу да урушчак болуп кетти. Түйүк сөз көтөрбөйт. Болбогон иштен эле атам экөө сөз талашып, кыжылдаша кетет. Ортодо эле мага кыйын болду. Күнөөлүүдөй атама да, апама да жалдырап карайм. Мурдагыдай эркелей албайм. Бир күнү кечинде үлпүлдөп жанган жип чырактын жарыгында үчөөбүз чай ичип отурганбыз. Атам да, апам да бири-бири менен урушкандай. Кабактарын калың салып унчугушпайт. Үйдө чымын учпаган тынчтык. Мен жүрөктүн сары суусун алган бул азаптуу тынчтыкты атайлап бузуп, ата энемдин көңүлүн алакты кылгым келди. Көптөн бери абаларымдан да кат келбейт, деп акырын сүйлөп, аларга астыртан карадым. Мен алардын сырын уурдап, сынаган сөзүм эле. Менин сөзүм кулактарынын сыртынан кетип, атам да, апам да мелтиреп унчугушпады. Мурда алар мындай учурда дастаркондо болгон сөздөрдүн баары абамдар согушта кантип жүргөндүгү, кат кабары тууралуу тынбай болор эле. Мен атам менен апамдын кебимди тыңшабай калдыгы деп кайра баштадым. Чайнектен чайды өзүмдүн пиалама куюп жатып. Эмне үчүн кат жазышпайт алар? Бизди кабатыр болот да ойлошпойбу? Жан күйүп турганда безенбей шүгө турчу, деп апам катуу кагып салды. Мындай учурда дайыма мага болуша кеткен атам да сага ажап болду дегендей мени жактырбай жаман көз менен карады. Мен шагым сынып, мостой отуруп калдым. Атасын угузгандан бери бөлөмдүн мүнөзү түк өзгөрүп, жүзүнөн каны качып, моюну нишкерип, аябай арыктап кетти. Качан барсам апасынын төшөгүнүн жанында эки көзүнүн актары кызыл болуп, адам менен иши жок, нестей болуп отурат. Сенин келгениң же кеткениң менен да иши жок.
Турдугул Айшенемдин да мурдагы жүрөк оорусу кайрадан күчөп, ордунан турбай жатып калды. Мен алардын ала уюнда өз-өздүкү менен кошо багам. Эки уйду жетелеп жүрүү өтө азап. Алар отталашып, бири-бири менен сүзүшө кетет. Кыйкырып жатып аларды араң ажыратам. Кечинде жетелеп келип колдоруна тапшырам. Кара сууга чуркап барып, аларга суу көтөрүп келем. Саалган сүтүн көп бышып казанга алып, бышырып берем. Айшенем менин ак бейилден аларга боорум ачып, кол кабыш кылганыма жетине албай, көңүлүмдү көтөрүп мактайт, батасын берип: "Оолум, узун өмүрлүү бол. Арналы экөөң ойноп күлүп жүргүлө. Бир туугандай ынтымак болгула айланайындарым", дейт эки колун жайып. Мен мактоого терме батпай сүйүнүп, буттарым жерге тийбей эдиреңдеп: "Айшене, дагы кандай иш бар? Эшиктин алдына суу сээп шыпырып берейинби?" деп сурасам, ал башын чайкап: "Кой балам, өзүм шыпырам." Анан Арналыга кайрылып: "Үңкүйүп отура бербей, ай жарык тийип турат. Бөлөң менен сыртка чыгып ойноп кел." Арналы тетирип урулуп дулдуй унчукпайт. Айшенем сен айтчы дегендей башы менен белги берди. "Бөлө жүр, актерекке бар ойноп келели, жүр. Кызык кептер бар", дедим анын колунан тартып. Арналы мойнунан байлап, зордоп жаткандай кетенчиктеп, кабагын салып, араң ордунан козголду. Айшенем мага жылуу мээрим менен карап: "Ошентип ээрчишип ынтымак жүргүлө. Бөлөңдүн көңүлүн алаксыт, сенден жакын кимиси бар" дегендей артыбыздан телмирип карап турду. Бөлөм экөөбүз ээрчишип чыкканда асман ала булут тартып, күн түштөн эбак болуп калган эле. Биз өз ара кеп сөзгө келбей, араздашып урушкандай басып, акыры айылыбыздын күн батыш тарабындагы атактуу Актеректин алдына басып келип, шылдырап аккан туптунук кара суунун жээгине көчүп бастык. Актерек кадимкисиндей асман тиреп, Карагой тараптан соккон салкын желге боюн тосуп, сансыз жалбырактары дирилдеп, сыйкырдуу кереметтей болуп турган экен. Айылдын жаш балдары чогула калганда дайыма ушул Актеректин жанына келип, эки топко бөлүнүп бекинчек, топ чикелеп чабышуу ойнор элек. Бул Актеректин улуу баянын айтып берсең такыр түгөнбөйт. Ал жөнүндө башка учурда кеңири токтолобуз. Бөлөм экөөбүз Актеректин астында үнсүз сөзсүз көпкө отурдук. Арналыны кеп сөзгө аралаштырайын деп, эпилдеп жепилдеп аны айтам, муну айтам, бирок бөлөм жактырбагандай суз жооп берип, башын шылкыйтып, ойлуу карап, унчукпай отура берди. Кан сөйлү качкан бөлөмдүн куп-кул кебетесин, момун, жалдырап караган көздөрүн көрүп, көңүлүм уйгу-туйгу болуп, ичимден аябай чочуп кеттим. "Бөлө", дедим анын маңдайын колум менен баса кармап. "Бир жериң ооруп турабы?" "Жок." "Курсагың ачпы?" "Жок." "Аны эмнеге момура унчукпайсың, Бөлө?" Унчукпай ойлонуп отуруп, көптөн кийин башын көтөрүп: "Жүрөгүм тызылдап ооруйт. Апама айтпа, Бөлө. Ыйлай тукса. Айтпайсыңбы?" деп мага жалоруп карады. "Айтпайм, Бөлө", деп убада бердим. Ал жанында отурганда мени да эсинен чыгарып, жалгыз отургандай унутуп, малдаш токунуп, өзүнчө ичинен күбүрөп коюп, көздөрүн сүзүп, ойлуу отура берди. Мен дагы анын оюн бөлгүм келбей жанында отура бердим. Ошол учурда бөлөм атасынын тирүү кезин эстеп, көз алдына элестетип, аны менен кадимкидей сүйлөшүп мойнуна асылып, эркелеп жаткансыды. Мен бөлөмдүн бети башын сырттан карап туруп, ички оюн даана түшүнүп жаттым. Анакей, бакыракай көздөрү күлүңдөп, таноолору көтөрүлүп, жүзүндө билинер билинбес кубаныч пайда болду. Ал башын улам-улам ийкеп коюп, атасы менен сүйлөшүп жаткансыды. Мен ага жолтоо болбоюн деп акырын туруп, 5-6 кадамдай алыстап, андан көзүмдү албай карап турдум. Бөлөм менин жанынан туруп кеткенимди да байкаган жок. Мен көпкө дейре анын оюн бөлбөй, четте турдум. Күн артынан күндөр өтүп жатты. Арналы бөлөмдүн мүнөзү кескин түрдө өзгөрүп кетти. Мурдагы жаркылдаган, ачык айрым кыялы жоголуп, оюн ичке жашырган түндүк айланды. Тамекилердин шактарында уйларыбызды жетелеп оттоп жүргөнүбүздө, мурдагысындай ойноп күлбөйт, чечилип сүйлөшпөйт, нес болгондой ойлонуп отура берет. Мен аны муну эбиреп-жебиреп сүйлөп жатсам, башын ийкеп угуп отургансыйт. Бирок анын ой кыялы башка тарапта. Бөлөмдүн ою бөлүнүп кеткенин айрым учурда мен да аңдабай калам. Ал чоочугандай кайра айтчы, эмне дедиң деп өзүмө кайрылат. Анын көңүлүн оорутпайын деп мен кайрадан кебимди баштайм. Арналы өз оюн өзү башкаргысы келип, менин сөздөрүмдү конт коюп угууга бүткүл эси дартын буруп, кулагын түрүп калат. Көп өтпөй эле бөлөмдүн ою алагды болуп, башка тарапта чабыттап жүргөнүн
кебетесинен биле коем. Мен ызаланган түрүмүнөн капталына түртүп, "Эй бөлө, асмандан жерге түш. Мен азыр эмне дедим?" десем, ал бир саамда уялгандан кызарып, "Таң" деп айыптуудай жооп берет. Көп өтпөй эле бөлөмдүн менден алыстап, өзү жалгыз болууга тырышканын байкап калдым. Ал уюн жетелеп менден алыс барып отурат да, унчукпай ойлонуп отура берет. Кычышкандай мен жанына уюмду жетелеп барсам, сыр билдирбей бир оң сүйлөшүп отурат да, анан дагы жер которуп басып кетет. Мен өзүмчө ар түрдүү ой жооруйм. Бөлөм мага таарынып жүрбөсүн. Таарынгандай мен ага эч кандай зыян иш жасаганым жок. Аяш атамды угузгандан бери мен анын ою менен болуп, колдон келген жакшылыгымды аяганым жок. Бөлөм ошол учурда жалгыз отурууну ушунчалык жан дили менен каалаганын, жалгыздыктан жабыр табарын мен балалык кылып түшүнбөптүрмүн. Ошентип экөөбүз араздашып, уйларыбызды эки башка жетелеп жалгыздап багып жүрдүк. Биринчи күнү мен кырымды салып, ага такыр көңүл бурбай сыртымды салдым. Аралыгыбыз жарым чакырымча, бирок мен аны көрмөксөн, билмексен болом. Ал тарапты караганымды да билдиргим келбейт. Карап тур сени деп ичимден кекендим. Аны эсинен чыккыс кылып жаралагым келди. Боорум ачып, атасы жок жетим деп, артынан чуркап жалпактасам боюн көтөрүп, зыңгыраганын кара. Мен сенсиз деле ойной алам. Күнүм өтөт. Мурдун көтөргөнүн карасаң, акыры өзүң келесиң. Жалынып, мойнума асылып, кечирим сурап. Ошондо мен да бетиңди карап койбой, терс карап басып кетпесем, ит болоюн деген чечимге келдим. Бөлөмө өчөшүп коркута бир күн жалгыз уйбактым. Канчалык көгөрсөм да ичим түтпөй, арналуу отурган жакты эриксизден мойнум созуп карай берем. Ак көңүлүм тутуп, ага ошол замат жетип баргым келет. Бирок өзүм жемеге алам. Сен дагы жетип барсаң, ал дагы терс карап койсо, ал абалың эмне болот? Ошондо шылдың болбойсуңбу дейм. Көз кырымды салсам бөлөм ала уюнун алдын тосуп, артын мага салып кыймылдабай бир орунда үңкүйүп отурат. Такыр козголуп койбойт. Мен да ага теңелип отура бердим. Бир учурда арналы бөлөм билинбей келип, артымда мага кантип кайрыларын билбей, айыптуудай жалдырап тургандай, мына эми мен башымды көтөрүп кылчайсам эле, ал жагынып кечирим сурачудай элестеттим да, атайлап кабагымды бүркөп, ого өтөр сүрдүү болуп, дүңкүйүп отура бердим. Абалың ошол экен. Анда неге мага кыйынсынып, кыр көрсөтөсүң? Эми мен да сенден өчүмдү алам, сүйлөшпөйм деп, ичимден жулунуп жаттым. Арналы мага батынып сүйлөй албай, артымда көп көдейре жалдырап турганын желкем сезгенсип турду. Бирок ишене бербей кылчайсам, жан жок экен. Ошондо ызаланып, ыйлагым келди. Ичимден бөлөмдү аябай жек көрдүм. Ордумдан туруп, ал жакка көз салсам, бөлөм баягы жеринен жай которуп, башка жерде башын төмөн салып, ойлоп отуруптур. Араздашуунун биринчи күнү арналы тараптан жакындашуунун жышаны көрүнбөйт. Кечинде ар кимибиз уюбузду жалгыздан жетелеп кайттык. Экинчи күнү да биздин мамиле өзгөргөн жок. Эртең менен арналы уюн жетелеп, мени көрмөксөн болуп, тиги шак менен кыялап өтүп, кечеги жайына барып дагы унчукпай отуруп калды. Дагы экөөбүздүн бири-бирибизге кыр көрсөтүп, унчукпай бой тирешмей адатыбыз башталды. Бул биздин жашыруун, эч кимге айтылбаган табышмактуу урушубуз канчага созулар экен деп ойлосом, ичим бышат. Кантип эле эми ынтымактуу ары бөлө, ары дос, арналы экөөбүз эч себепсиз бири-бирибизге чоочун болуп, түбөлүккө кол үзүшүп кетебиз деп ойлосом, ыйлагым келет. Күн шашке болду. Арналы отурган жеринен козголбойт. Менин жүрөгүм тызылдап, көңүлүм уйгу-туйгу боло баштады. Ар түрдүү ойлор көңүлдү бийлей баштады. Бөлөм делдиреме оору болуп жүрбөсүн. Делдиреме адам бир жерде тынч отура албай, эл жер кыдырып басып кетет деп уккамын. Анда эмне болду бөлөмө? Ал эмне үчүн мени жанына жолотпойт? Эмне себеп? Башыма күтүлбөгөн жаркын ой келип, аны ойлоп тапканыма сүйүнүп кеттим. Митам, дедим үнүмдү жарыя угузуп. Кокус, ойлогонум чын чыкса карап тур. Абийириңди айрандай төгөм деп шымаландым ичимден. Алдынан табам канып, ыраазы болуп кубанып. Эмне эле менден кача баштады десе сыр жаткан турбайбы? Апасы берген ак кантты менден катып, жалгыз отуруп, таңдайына салып, жыргап, соруп жүргөн турбайбы? А мен жинди андан эч нерсемди аябай, дайыма тең бөлүп берем. Карап тур, сенин бетиңди ачпасам, эңсеген ой тилегем арналыга түк байкатпай барып, кылмышынын так үстүнөн капыстан чыгып, уят кылып басып кетип эле. Анын кант соруп, жыргап отурганын көз алдымда элестетип, кыжырданып да отурам. Алда оңой олтоң митам эмес, оңойлук менен алдыра койбос.
астыртан мен тарапты карап коюп аңдып отурат. Мен дагы ар ойлонуп, бер ойлонуп, мындай чечимге келдим. Кызыл уюмду ага даана көрсөтө жетелеп, ал олтурган жактан тетири тарапка жайбаракат басып кеттим да, тамекилердин четиндеги шактарга кирдим. Тездик менен уюмду талга бекем байлап, арналы жакка калың тамекилердин арасы менен жортуп жөнөдүм. Ал отурган жердин бир жагында калың өскөн жүгөрү бар эле. Тез эле анын ичине сүңгүп кирип, жер менен жексен басып, күндүн ысыгында тердеп тепчип бир сойлоп, бир жөрмөлөп бараттым. Акыры өнүмдү такыр чыгарбай, бөлөм отурган жердин тушуна жеттим да, акырын башымды көтөрдүм. Менин арам оюм ордунан чыгып, эңсеген тилегим аткарылып, ой бети кара шүмшүк деп табалап кыйкырууга даяр турган жаным, бөлөмдүн кебетесин көрүп, оозумду басып, күтүлбөгөн жерден коркуп кеттим. Бөлөм эч нерсени туюп койбой чөк түшүп отуруп, эки көзүн бекем жумуп, кимдир бирөө менен жай сүйлөшүп жатат. Беттеринен шорголоп жаш тамууда. Мен эмне кыларымды билбей оозум ачылып, эсим оогондой дендирип карап калдым. Үн чыгарууга батынбадым. Ошол замат башымды төмөн кылып жата калайын деп, анан ким менен сүйлөшүп жатканын билгим келди. Ата, деди Арналы эки колун жайып. Мен сиздин өлгөнүңүзгө такыр ишенбейм. Сиз тирүүсүз чынбы? Деди жалбыраган үн менен кимдир бирөөгө кайрылып. Кимдир бирөөсү менин байкашымча атасы болсо керек. Бөлөм ошол менин көзүмө көрүнбөгөн атасынын жанында тургандай, ага жалбырап карайт, колун сунат. Сыягы атасы уулуна ошол замат так жооп бербей, ойлонуп турду белем. Жалдырап турган Арналыны кимдир бирөөнүн оң жообун уккандай кубанып, жадырап кетти. Тирүү болсоңуз үйгө качан келесиз? Мен аябай сагындым, деп көз жашын көлдөтүп агызып, эгер тез келбесеңиз, жинди болуп кетем, тентип кетем. Арналы атасынын жообун угуп жаткандай башын ийкей берди. Сыягы анын сөзү көпкө созулду белем. Бөлөмдүн алымсынбаган кебетесине караганда, атасы жакын арада келбейм деп айтты окшойт. Согуш качан бүтөт? Деп Арналы суроо берди атасына. Бөлөм атасынын оозун карап, астейдил дитин коюп тыңшап калды. Атасы согуштун аягы жакында бүтпөйт. Ал жакта кан төгүлгөн чоң кармашуулар жатат. Душмандын белин сындырып, өз ордосунда чөгөлөтөп, анан кайтабыз деп жаткансыды. Ыйлап жаткан кебетесине кан жүгүрүп, кубанычтын биргиси тарады. Менимче атасы эң жакшы кабарларды угуп жатты бейм. Ата, жылдызыңыз алтынбы? Деди жаркылдап. Сиз келгенде мен да тагынам, баарына мактанам. Жашасын кеңеш өкмөт деп, кубанганымдан токтон албай кыйкырып жибергим келди. Чын эле мага бөлөмдүн атасы тирүүдөй, ал уулу менен бетме-бет сүйлөшүп жаткандай сезилди. Бирок кандайдыр ички бир туюк сыр, күч мени кармап калды. Бөлөмдүн жер үстүндө тирүү жан билбеген жашырын сырын ашкере чыгаргым келбеди. Кокус ал менен угуп турганымды билип койсо, сөзсүз ал ошол ишеничинен ажырап, жашаган өмүрүнүн жаркын тилегинин кунары өчүп, көргөн күндөрү такыр көңүлсүз болбосун деп кооптондум бейм. Арналыга кыпындай шек алдырбай артыма уурудай чегиндим да, жүгөрүнү аралап жортуп, өзүм бир ажайып түйнөнү ачкандай, көңүлсүз турмушум жаңырып, кандайдыр жаңы жээкке жеткендей болдум. Жүгүрүп баратып болбогон жерден бөлөм жөнүндө арам ойлоп, аны жашырын аңдыганыма кулагымдын түбүнө чейин кызарып, аябай осолдодум. Көкме, ушул адатын качан калар экен деп, башымды өзүм муштагылап да коем. Кечинде бөлөмдүн үйүнө атайы өзүм бардым. Аны күтүп үйдө отурууга көңүлүм чыдабады. Баары бир келбейт деп ойлодум. Аяшенем айвандагы сөрөдө төшөккө оронуп жатыптыр. Арналы кайда десем, азыр эле жүргөн эле. Бир жакка шашып чыгып кеткенсиди деди. Кайда кетти экен деп эмне кыларымды билбей, ыргылжың абалда туруп калдым. Аяшенем менин кетким келбей, оролошуп турганымды биле койгондой, жаныма отур деп колун сермеп белги берди. Мен сөрүгө көчүк басып отура калдым. Аяшенем төшөгүнөн өйдөлөп турду да, оң колу менен жаздыгына жеңил сүйөнүп, жамбаштап жатты. Бөлөң экөөң уруштуңарбы? Деди күтүлбөгөн жерден жүзүмө тике карап. Жок, анда неге сүйлөшпөй жүрөсүңөр? Мен эмне деп жооп береримди билбей, бир оң башымды шылкыйтып, арсар абалда калдым. Болгон ишти жашырбай айтсамбы, айтпасамбы деп кыйылып турдум. Анан тоокелге салдым да, кийинки кезде бөлөмдүн түнткү айланып, менден оолактап жүргөнүн, бүгүнкү өз көзүм менен көргөн окуяны төкпөй чачпай айтып бердим. Аяшенем отуруп ыйлап жиберди. Мен бекер жерден ак жүрөктүк кылганыма аябай өкүнүп калдым. Бөлөңдүн өмүрүнөн аябай корком. Үйдө да үңкүйүп отура берет.
Мурдагыдай боорун берип эркелебейт, же чечилип сырын айтпайт. Көрсө атасынын өткөнүнө ишенбей жүргөн турбайбы? Деди Аяш энем көз жашын жоолугунун учу менен улам сүртөп. Бөлөңдү издеп келчи, караңгыда кайда жүрөт кайгырып. Жайдын жагымдуу кечеле сыртка чыксам, ай абак көтөрүлүп айлана жарык экен. Бөлөм жалгыз кайда жүрөт деп башым маң болуп ойлондум. Бир-эки жолу атын атап чакырдым. Эч жактан жооп болгон жок. Анан Тамеки сарайга жетип бардым. Түнкү тизим башталбай ээн туруптур. Бул жерден таппаган соң Актерекке жүгүрдүм. Ал айдын жарыгында алыстан сүрдүү калдайып көрүнүп, асман тиреп, сансыз жалбырактары шамалга ыргалып шуудурап туруптур. 50 метрдей жакындаганымда анын түбүндө тетири карап отурган кичинекей каранды көрдүм. Айылдык чабандардын бирөөсү сыйынып, купта окуп жатканго деген ой келди да, жакындаганымда арналы бөлөм окшоп кетти. Чын эле ошол экен. Ал Актеректи бет алып чөктүшүп, үнүн угуза сыйынып, ага жалынып жалбарып жатат. Айланайын Актерегим, сен бүткүл аламдын төрт бурчун көрүп турасың. Сенин кереметиң чоң. Ата жанымды өлдү деп угузду. Мен буга ишенбейм. Ушул чынбы, же калппы? Сен баарын көрүп турасың да. Мен сага күндө келип сыйынып, жүгүнүп турайын. Сен атамдын өмүрүн сактай көр, деп эки колун намаз окугандай бет алдына жайып, каңырыгы түтөгөн табыш менен жандуу адамга кайрылган сыйт жалбарууда. Менин артында турганымды такыр байкаган жок. Сыягы ал мындай учурда өзүнүн ички дүйнөсүнө ушунчалык берилип, башканын баарын такыр эстен чыгарып коет окшойт. Мен да ага жолтоо болбой, айдын жарыгында унчукпай карап турдум. Бул жолу атайы жашынганым жок. Бөлөм көкүрөгүндө уйгу-туйгу болуп ташкындаган ойлорун сыртка чыгарып, өзү да жеңилдеп калгандай ордунан шашпай туруп, мени көрүп таң калгандай карап, унчукпай тим болду. Мен жакындап барып, өзүм мойнуна асылып, бекем кучактадым. Бөлөмдө көптөн бери көрбөй жүрүп, сагынычы тарабагандай, кайрадан жолуккандай мойнума асылып, эмшиңдеп ыйлап жатты. Ыйлаба бөлө, эмне ыйлайсың? Дедим биринчи озунуп. Аябай сагындым, деди айыптуу кишидей көз жашын арчып жатып. Мен да сагындым. Жаныңа барсам эле терс карайсың, дедим таарынычымды билдирип. Ал унчуккан жок. Бир аздан соң Актеректин түбүндө эл отура турган кыдырата коюлган кара таштарга отурдук да, өпкөбүз көп толкундагандыктанбы, кепти эмнеден баштаарыбызды билбей апкарып отурдук. Бөлө, дедим сөздү биринчи баштап. Бүгүн корукчакта сен атаң менен сүйлөшүп жатканыңда, мен маңдайыңдагы жүгөрүнүн четинде карап тургам. Сен көргөнүң жок. Арналы мага бир карап, анан башын төмөн салып, дагы жооп кайтарбады. Ырас эле атаң көзүңө көрүндүбү? Дедим ынтызарым күчөп. Арналы ооба дегендей башын ийкеди да каалабагандай сөзүн баштады. Ишенсең бөлө жалгыз калып, көзүм жумсам атам жарк этип көрүнөт. Мени мойнуна менгизип эркелетип ойнойт. Кызык жомоктор айтат, аван салып ырдап берет. Кээде колумдан жетелеп өзүбүздүн айылды аралап жүрөт. Атамдын тирүү жүргөнүн эл көрүп таң калат. Айрымдар учурашып, эргеш эсен аман турбайсыңбы? А биз десе атам жаркылдап күлүп, бир гана уулум ишенбептир дейт. Мени бооруна бекем кысып, көзүм ачсам эле атам жок. Ошондо заман тарып, өкүрүп ыйлагым келет. Түндөсү апамдын жанында көзүмдү жумуп, уктамыш болуп, атамды көрүп, аны менен купуя сүйлөшүп, анан уктап кетем. Атамдын үнү кулагыма даана угулуп турат. Ошон үчүн жанымда чоочун бирөөнүн болушун каалабайм. Жалгыз калганды жакшы көрөм. Аны сен түшүнбөй таарынып жүрөсүң. Сага кантип түшүндүрөм? Баары бир түшүнбөйсүң, ишенбейсиң бөлөм. Арналы жүрөгүндө купуя сактап жүргөн сырын жана муңун төгүп, дагы көз жашын агызып ыйлады. Мен дагы карап тура албай жашып кеттим. Актеректин түбүндө айдын жарыгында көпкө сырдашып отуруп, көптөн кийин үйлөрүбүзгө кайтып келдик. Арналы ички сырын мага жашырбай аткандан кийин да жалгыз жүргөндү жакшы көрмөй адатын таштабады. Мен дагы ага мурдагымдай жабышпай, көп учурда андан боюмду оолак кармоого тырыштым. Бөлөм жалгыздыктан атасы менен эрмектешип, муң зарым бөксөртүп алсын деп ичимден кубанып жүргөндө, аркандап койгон жеринен биздин кызыл уй бошонуп, качып кетиптир. Аны издебеген жерим калган жок. Чытырман камыштардын, тамекилердин, жүгөрүлөрдүн арасынан таппай айлам түгөнгөндө, айылыбыздын үстүндөгү какыр дөбөлөрдүн коктусундагы ээн турган коргонго жөнөдүм. Адамзат анда көптөн бери жашабай, ал байлыканага айланып, элдер аны жек көргөндөй,
куу коргон деп аташар эле. Биз балдар түнү эмес, күндүзү дарбазасы бузулуп, аңырайып турган бул коргондун жанынан өтүүдөн коркор элек. Эми башыма иш түшкөндө, мойнумдан байлаган иттей түш болуп калган кезде ошол коргонго бардым. Күн мээ кайнатат, акактап күйүгүп, маңдайымдан ысык тер шорголойт. Корккондуктан жүрөгүм дүкүлдөп согуп, бүткүл денемди калтырак басып, эки жагымды элеңдеп карап, коргондун оозуна бардым. Кандайдыр коркунучтуу нерсе мени анын ичинде күтүп тургансыйт. Ошол мезгилде кимдир бирөө артымдан аңдып келип, катуу кыйкырып жиберсе, мүмкүн жүрөгүм жарылып кетмек. Адам чындап корккондо эки буту алсырап, жакшы жылбай калтыраганын ошондо байкадым. Эмне болсо ошол болсун деп, коргондун аңырайган бузук дарбазасын аттап, ичин карасам, кызыл уй дубалдын көрөкөсүндө жыргап көшүп жатат. Бир жагынан уйдун табылганынан мулуңдап, буту колум жерге тийбей сүйүнсөм, экинчи жагынан ызаланып, аны мокожодой жек көрүп, колумдагы тал таяк менен бир-эки жолу мүйүз талаштыра чаап, алдыма салып кубаладым. Кызыл уйда күнөөсүн сезгендей улаам мага жалтактап карап, каршылык көрсөтпөй алдыма түшүп, жортуп жөнөдү. Коргондун орто ченине келгенде, оң жактагы бийик дубалдын адамдын колу кеп кеңири бата турган тешигине кабан арылардын биринин артынан бири улам кирип, кайра учуп чыгып жатканын көзүм чалып, ордумдан бир карыш жылбай катып калдым. Ырасын айтсам, кызыл уйга болгон ачуум ошол замат тарап, кайра ичимден ага ыраазы боло түштүм. Эгерде кызыл уй качып, бул куу коргонго келип жатпаса, мен кабан арылардын асел тууган арысын көрмөк эмесмин да. Кабан арылар адам аз жүргөн жарлардын бооруна, эски коргондордун уюктуу тешиктерине асел таштайт. Асели мол да ширин болот деп чоңдордун кеп кылганын уккан элем. Ак жолум ачылып, эч бир жанга туш келбеген асыл табылганын үстүнөн өзүм чыгып отурам деп аябай сүйүнүп кеттим. Бул сырды Арналыдан башка жанга билдирбей, экөөбүз гана аны алуу жолун издейбиз деп чечтим. Анын үстүнө азыркы учурда бизге асел ушунча зарыл эле. Жакында аяшенемди чоң табып көрүп, каны аз экен, асел жесин дептир. Согуш учурунда асел кайдан болсун? Атам атайы базарга барып таппай келген. Тезирээк Арналы бөлөмдү таап, бул сырымды айтып сүйүнткүм келди. Өзүмдүн да кубанычым койнума батпай дердеңдеп, кызыл уйду жонуна чапкылап кубалап, кантип үйгө жеткенимди сезбей калдым. Кызыл уйду тапканымды атама айтып, аны мойнунан бекем байлап корукка жөнөдүм. Бөлөм мен болжогон жерде кадимкисиндей жалгыз экен. Бул жолу нынду чөпкө чалкасынан түшүп жатып, асманды мелтиреп карап жатыптыр. Мүмкүн менин келе жатканымды көрүп, ошондой абалга келе түшкөндүр. Уюмду агытып, анчалык сыр билдирбей толкундап турганымды байкатпай, анын жанына кулап түштүм. Ал оң жамбашына оодарылып, менин тердеген кебетемди бир аз карап турду да, "Уюң кайда экен?" деди кызыл уй тарапка сумсаң карап. Мен уйду жамандоонун ордуна аны жерге сууга тийгизбей мактап кирдим. Биздин кызыл уйдай акылдуу жан барбы? Ал дегениң уй эмес эле периште. Периште эмес эле олуя. Олуя эмес эле пайгамбардын өзү экен, дедим чын пейилим менен. Бөлөм бул эмне деп дөөрүп жатат дегендей мага карап турду да анан капыстан сүйлөдү. "Уюң олуя болсо, сен эсиңди чыгарып качып кетмек беле?" "Бөлө, олуя уй деген кайда качарын билет да", дедим шаттуу үнүмдү чыгарып. Арналы сөз таба албай мукактанып, анан кайра жылмайды. "Бөлө, сенин уюң биздикиндей жоош болсо, жерге сууга тийгизмек эмес экенсиң. Карасаң уюңдун кебетесин адамды сүзчүдөй. Карачы", деди ыкшып күлүп. Ал өзүнүн чукугандай тапкан сөздөрүнө кубанып, көк чөптөрдү тырмалап күлүп жатты. Бөлөмдүн күлкүсү өзгөчө шаңдуу жана чын пейилден эле. Өзү да мурдагысындай кан сөлү качып, саргайыңкы эмес, жакшынакай түстө эле. Мен ошондо кайран бөлөмдүн бул эң акыркы күлкүсү, кубанычы экенин кайдан билейин, эгер билсемчи. Мен чычкан мышыктай жашынма оюнумду токтотуп, бөлөмө көргөн билгенимди ортого салдым. Арналы алгач мени сынап, оюн куруп жатабы дегендей ишенбеген түр менен карап турду. Кебетеси, жер куруткан калпычы, жаныңды сата бербечи, сага ишенчимен бекемин дегендей эле. Мен анын мындай тоң мамилесине ичим күйүп, ызаланып кеттим бейм. "Ишенбесең кой, мен өзүм жалгыз барам, өзүм алып келем аяшенеме", деп тетири карап жатып калдым. Арналы жаныма отурду. Көпкө мен да таарынып, терс бурулуп жата бердим. Ал бир убакта далымдан жулкулдатып өзүнө каратты. "Эгер калп айтсаң, нан урсунбу?" деди мени тешеттиктеп. "Бөлө, нан менен ойнобойт деп өзүң айтпадың беле?"
дедим өзүн сөзгө жыгып. Арналы эмне дерин билбей турду да: "Анда бучук болосуңбу?" деди оюн тамашага салып. "Болоюн", дедим чечкиндүү. Ошол экөөбүз кол алыштык да дубалдын боорундағы Аселди кантип алуунун жолун издей баштадык. Биз ары талашып, бери талашып отуруп, мындай бирдиктүү чечимге келдик. Биринчи чечим: бул сырды иш жүзүнө ашырмайын, эч бир жанга, ал турмак үйдөгүлөргө да түк билдирбейбиз дедик. Экинчи чечим: кичине гана ооз тийебиз дедим. Үчүнчү чечим: бүгүн кеч болуп калды. Эртеге чак түштө уйларды малканага камап коюп, куу коргонго эч кимге билдирбей жөнөйбүз дедим. Бул чечимди эч ким бузууга, башка жанга айтууга акысы жок деп кол алыштык. Биз үйдө канчалык сырыбызды жашырууга аракеттенип тымпыйсак да, улам бирибизге кызууланган түрдө жетип келип, эч кимге угузбай кудуңдашып шыбырашкандыктанбы, апам уюн саап жатып шектүү сурады. "Силердин түрүңөр жаман, бир шойкондун үстүнөн чыгып жүрбөгүлө", деди кооптонгондой. Бөлөм экөөбүз оозубузду басып, апама билдирип койгон экенбиз деп чочуп, эч нерсе билбегендей, укпагандай аңкоолонуп тим болдук. Ошондо эле апама сырыбызды жашырбай айтсак, иш башкача болмок экен. Биз балалык кыялга жеңдирдик. Аселди өзүбүз алып келип, ата-энелерибизден, жакындарыбыздын, ал турмак бүт айылдын көздөрүнө бир көрүнөлүк деген ойго өтө берилип кеттик. Ошол күнү апамдан уруксат сурап, бөлөмдүн үйүндө түнөмөк болдум. Айшенем бизге коргондун ортосундагы үч алманын астындагы сөрүгө бир төшөк салып берди. Ошол түнү ай жарык тийип, асманда жылдыздар сансыз болуп жайнап турду. Алар дагы биздин эртеңки жоругубузду кубаттагандай, ийгилик каалап, ак батасын берип жаткандай жымыңдашат. Толкундангандыктанбы, экөөбүздүн уйкубуз такыр келбей койду. "Бөлө", деди Арналы асмандагы жылдыздарды сөөмөй менен көрсөтүп. "Ар бир пенденин өзүнүн жылдызы болот" деп апам айтты. Адамдын ичер суусу түгөнүп, өлгөндө анын асмандагы жылдызы өчүп, жерге кулап түшөт экен, деп сөзүн бүт электе биздин бет маңдайдагы сары жылдыз учуп, узун куйругун көпкө чейин чубалтып барып, анан көздөн кайын болуп кетти. Дүйнөдөн кайткан дагы бир адамдын өлүмүнө күбө болгондой, оозубуздан сөз түшүп, тунжурап, бири-бирибизди карадык. "Көрдүңбү Бөлө, согушта дагы бирөөгө ок тийип каза тапты", деди Арналы өз оюн ырастап. Мен согушта кан кечип жүргөн абаларымды эстеп, денем үркүп, аябай коркуп кеттим. "О, Кудай-ай, абаларымды душмандын огунан сактай көр", деп ичимден күбүрөп, сөздү башка жака бурдум. "Андай болсо сенин жылдызың кайсы?" дедим Арналыны сынап сурап. Арналы ушул эле суроону күтүп тургандай: "Менин жылдызымбы?" деди ыраазы болгон кебетесин көрсөтүп. Тиги кызыл тоонун үстүндөгү узун куйрук жылдыз болот билсең. Мен аны дайыма көрүп жүрөм. Ошол узун куйрук менин жылдызым. А сеникичи Бөлө?" Мен жылдызымды кең асмандан көпкө издеп таба албадым. Бөлөмдүн көзгө көрүнүктүү чоң жылдызды ээлеп алганына ичим күйдү. Менин жылдызым да аныкынан кем болбош керек эле. Акыры издеп жүрүп чыгыш жактан көтөрүлүп келе жаткан топ жылдыздын эң чоңун ээледим да ошону көрсөттүм. "Ал жетиген деген болот. Ал эч кимдики болбойт", деди Бөлөм чечкиндүү түрдө. Мен ызаланып кеттим. "Сен эмне, жылдыздардын башчысы белең? Ошол менин жылдызым", дедим өзөрлөнүп. Арналы менин көңүлүмдү көтөрүп, берешем мүнөзүн көрсөтүп макулдугун билдирди. "Болуптур Бөлө, ошол сенин жылдызың", деди мага чоң энчи бергендей. Экөөбүз ошентип талашып отуруп, анан бекем кучакташып жатып, кантип көзүбүз уйкуга ирингенин сезбей калыппыз. Түштө уйларыбызды малканага камадык да, экөөбүз эч бир жанга билдирбей куу коргонго жөнөдүк. Ошол күнү аптап кайнап, кыбыла тараптан ысык жел бетке согот. Саратан чегирткелеринин безилдеген үндөрү угулат. Өтө жооптуу, анан коркунучтуу ишке бараткандай, өңдөрүбүз кумсарып, араң эле дем алабыз. Аселди салабыз деп апамдын кышында сарымай сактай турган ич тарабы ак сырдуу темир идишин алып алганбыз. Эгер Аселдин жаткан жери өтө чүңүр болсо, аташ-көрө менен чукуп сайып алып чыгууну да эстен чыгарган эмеспиз. Коргонго биз каракчылардай болуп жашырынып, башка бирөө көрүп калган жокпу дегендей, аяк-биякты жакшылап карап текшерип, эч ким жоктугуна көзүбүз жетип, анан жарышып кирдик. Биз окчун туруп, уясына кабан арылар учуп кирип чыгып жатканын байкадык. 5-10 мүнөттүн ичинде дыңылдаган кабан арынын үнүн укпадык, караанын көрбөдүк. Демек алар гүл терип кеткен экен. Алар кайрадан келип калгыча, Аселин алууга үлгүрөйлүк деп шаштык. Кабан арынын көлөмү чоң бармактай келип,
өңү кою күрөң болот, учканда чыңылдаган үнү чыгат. Биз ошол замат арылардын уясы бар дубалдын бурчуна жетип бардык. Асел жаткан тешик 2 метрдей бийиктикте экен. Ага боюбуз жетпейт. Бирибиздин далыбызга бирибиз чыгууну да ойлодук. Арылар келип калышы мүмкүн деп шаштык. Коргондун аркы четинде кыш ташыган жыгач замбилди көрө коюп, ошону тездик менен сүйрөп келип, узунунан тике коюп үстүнө чыктык. Тешикке боюбуз жетмек тургай, союл ашып да кетти. Мындай кысталыш учурда чукугандай амал тапканыбызга ашкере сыймыктанып да турдук. Кабан арыларда жеткен митаам болсо керек. Атайы адамдын колу батпаган тешикти издеп таап, Асел туушат экен. Биз теше менен чапкылап жатып, тез эле тешиктин оозун кеңейтип алдык. Уюктун тереңинде былкылдап жаткан сапсары Аселдин четин көргөндө, экөөбүз тең жарыша, жашасын деп кыйкырып жибере жаздап, өз учурунда эсибизге келип дымып калдык. Башка бирөөлөр угуп калышы мүмкүн эле. Биз кычыраган замбилдин үстүндө калтырап турабыз. Кокусалы оордугубузга туруштук бербей майышып кетсе, жерге кулап кетебиз деген коркунуч көңүлүбүздү дүпөйүл кылып турат. Темир идиш бөлөмдүн колунда, ал эрдин жаланып, чыдамы кетип күтүп тургансыйт. Биринчи жолу эле сунган кашыгым Аселге толо чыкты. Аселдин буруксаган сонун жыты мурунга урунуп, напсибизди козгоп жиберди. Бекем шертибизден кайтып, биринчисин экөөбүз сугунуп койдук. Шириндигин айтпа, оозум от болуп, күйүп жанып бараткансыйт. Биз Аселдин кызыгына батып, улам кашыкка толо чыкканда кубанып, идишибизге салып жатып, бардык нерсени унутуп да койсок керек. Тешиктеги Асел бөксөрүп, эми кетүүгө камынып жатканбыз. Капыстан кабан арылар кайдан жайдан үстүбүздө пайда болду. Алар ызылдашып, бизге баары чабуул жасашып, чага баштады. Биз жайкы жеңилип көйнөкчөн элек. «Бөлө качтык!» деп кыйкырдым да замбилден секирип түштүм. Артымдан Арналы секирди. Бети башым, мойнум, мурдум, кулагым, бүткүл денем адам чыдагы соордан тызылдайт. Ошол учурда дүйнө караңгылап, күндүн нуру өчкөндөй болду. Экөөбүз сыртка карай качып жөнөдүк. Тызылдап качып баратабыз. Арылар үстүбүздөн үзүлбөй чагып келе жатат. Биз жаныбыз ачышкандан доңуздун баласындай өкүрүп боздодук. «Бөлө!» деген эң ачуу үн чыкты. Артымды карасам бөлөм жыгылып, анын үстүнө кабан арылар үйүлүп калыптыр. Мени да 7-8 кубалап чагып жүрөт. Кайрылып барып, бөлөмдү жөлөп турууга жардам бердим. Арналы жаны көзүнө көрүнүп жатса да, Асел бар идишти колунан түшүрбөптүр. Бул дары катары апасына керек эле да, мен анын колунан идишти жулуп, дагы ээрчишип качып жөнөдүк. Эми арылардын көпчүлүгү менин үстүмө топтолушуп, туш тарабымдан чага баштады. Эптеп сыртка чыгып, төмөн жакка, адамдар бар жакка беттеп качтык. Көксөгөн тилек, адамдар бул жабышкан аламаттан куткарып калабы деп ойлодук. Арылар сыртта бизди кубалаганын токтоткон жок. Кайра ызалангандай, өчөшкөндөй алдыбыздан, эки жагыбыздан шук-шурулуп тийип, табалары канып чагууда. Биздин безилдеп ыйлап жүгүрүп баратканыбызды айылдык кишилер алыстан көрүп, эч нерсеге түшүнбөй, аң-таң болгон чыгар. Анткени алыстан аларга үстүбүздөгү жулунган арылар көрүнбөйт да, тирүү жанга кабан арыдан качып кутулуу кыйын экен. Мындай учурда жаныңда ата-энең болсо да көкүрөгүн ага тосуп, сени калкалап сактап ала албайт. Көзүбүзгө калың өскөн жүгөрү көрүндү. Биз ошого бет алдык. Акыры жан талпан кылып, ошого кире качтык. Дагы эле арылар тие калып чагууда. Бирок акырындап бизди таппай калды. Бирок жүгөрүлөрдү аралап, ызалуу үндөрүн чыгарып, учуп жүрүшөт. Жүгөрүнүн эң калың жерине жетип кулаганымды билем. Андан кийин эмне болгонун билбейм. Сыягы ошол замат эстен тансам керек. Элес булас күңүрт дагы эсимде. Көңүлүм караңгылап, мени бирөө алкымдан муунтуп жаткандай, демим кысталып, бүт айланам караңгылыкта чөгүп, күндүн кичинекей жылт эткен шооласы көзүмө көрүнбөй, ызылдаган кабан арылар узун куйруктуу жылаанга айланып, асмандын бетин каптап жүргөнсүйт. Мен акылыма 2 күндөн кийин келипмен. 2 күн бою атам менен апам башымда жакасын кармап, эстери биротоло чыгып отуруптур. Биринчи жолу көзүмдү ачканымда алакандарым менен бетимди калкалап, арылар, арылар деп кыйкырыпмын. Андан кийин да улам эсимди жоготуп, кайра акылыма келгенде суу, суу деп кыйкырам. Менин ичим өрттөнүп, бүткүл денем от жалын болуп, эрдим кургайт. Бир тамчы суу көзүмдөн учат. Бирок эч ким менин жалбарып суранган өтүнүчүмдү аткарып койбойт. Бул дүйнөдөгү агын суулар соолуп калгандай түнөрүшөт.
Апам да атам да мага боор ачып койбойт. Бир кашык сууну ыра көрүшпөйт. Бар болгону сууланган пахта менен эрдилеримде оозумдун айланасын апам тынымсыз сүртүп отурат. Ошондо аз болсо да жаным жыргай түшөт. Көзүмдөн шаркырап аккан көп тунук суу чыгат. Эсен соо ойноп, сак-саламат жүргөндө агын суунун кадырына жетпей, чаңкоом кангыча жутуп албаганыма өкүнөм. Көк кашка суу. Оңолгонумдан соң апамдан эмне үчүн сууну аядыңар деп сурасам, сууну ичсең адам болбой калат элең балам. Табып такыр тыюу салган деди. 3-чү күнү бөлөм эсиме түштү. Арналы кандай деп атамдан сурасам, ал апама шектүү карап, анан алар үнсүз бири-бири менен сүйлөшкөндөй болду. Бөлөң да жакшы болуп калды. Ордунан тура албайт, деди апам атамдан озунуп. Атам менен апам калп айтышыптыр. Бөлөм ары чаккан түнү асманда жылдыз толгондо жан бериптир. Мен бул шумдукту кабарды бир жумадан кийин уктум. Өз кулагыма ишенбей, өңүмбү же түшүмбү деп өкүрүп ыйладым. Ошол каргашалуу күнү бизди жүгөрүнүн ичинен кечке жуктап, үйгө көтөрүп келишиптир. Жүгөрү сугарып жүргөн Жолдошбай абам биздин безилдеп жүгүрүп келе жатканыбызды алыстан көрүп, балдар ойноп, жарышып жүрөт деп ойлогон экен. Анан биздин жүгөрүгө кирип жок болуп кеткенибизден шектенгенби, артыбыздан изибиз менен келип, экөөбүз эки жерде өлүк жандай суналып жатканыбызды көрүп, кимдин балдары экенибизди араң тааныптыр. Анткени арылардын уусунан экөөбүздүн тең бети башыбыз таанылгыстай шишип, көздөрүбүз ачылбайт имиш. Бечара шашып, тез үйгө кабар бериптир. Ал көрбөсө биз ошол жүгөрүнүн ичинде эч бир жанга билинбей жатып, ошол жерде өлмөк экенбиз. Арналдын өлүмүнө такыр ишенгим жок. Апамдар мени коркутуп жатат деп ойлодум. Ары чаккандан адам өлмөк беле дедим. Төшөгүмдө боздоп ыйлап жатып, мен бир жумадан кийин буту колума кубат кирип, ордумдан турдум. Алым кетип, бассам жер көчкөнсүйт. Атам мени Арналдын үйүнө ээрчитип барды. Турдугүл аяш энем мойнумдан бекем кучактап, озондоп ыйлай берди. Бөлөң гана деп жер муштагылады. Мен дагы өксүп ыйладым. Мен өзүмдү ичимден Арналдын өлүмү үчүн күнөөлүмүн деп эсептедим. Эгерде кабан арынын асел тууган уясын көрүп, бөлөмө сүйүнчүлөбөсөм, ал өлмөк эмес, тирүү жүрмөк деп ойлосом, ого бетер ыйлагым келет. Өзүмдү өзүм айыптап, эмне үчүн мен өлүп, бөлөм тирүү калбады? Ал атадан жалгыз туяк эле. Мына булардын окум тукуму түбөлүккө үзүлдү, дедим жашыл сала болуп. Чоңдордон коркуп, өзүмдүн күнөөмдү ачык айтууга батынбадым. Бет маңдайындагы дубалда илинип турган бөлөмдүн эски көйнөгүн көрүп, ордумдан тура калып, аны жыттагылап, үнсүз ыйладым. Асели бар темир идиш Жолдошбай абанын айтуусуна караганда төгүлбөй, чачылбай, менин колумда жаткан эмиш. Ал кандайынан болсо да биздин үйгө жетиптир. Турдугүл аяш энеме асел табылбай жаткан үчүн биздин ушул коркунучтуу жорукка барганыбызды да чоңдор түшүнүп, балдар эси жоктук кылганда бизге айтышса, аселди алуунун айласын тапмакпыз дешиптир. Болор иш өтүп, боесу кангандан кийин ар ким акылдуу боло берет эмеспи? Баарынан кызыгы атамдар Куу Коргонго барып 3-4 күн биз калтырып кеткен теше менен аташ көрөктү алууга батынбаптыр. Ызырынган кабан арылар уясынын тегерегинде тыынбай айланып учушуп, биз алып кеткен аселди боздоп жоктошуп жүрүптүр. Көрсө, биз арылардын ар бир гүлдөн тандап жүрүп, терип чыйнаган асыл тамагын зордуктап алып, уясын теше менен талкалап, каракчы болгон экенбиз. Каракчыны ким аяп, ким жакшы көрмөк эле? Арналдын күтүлбөгөн жерден өлүмү менин балалык жүрөгүмө катуу так салып, көңүлүмө козголоң салды. Атамдын кара ишегине учкашып барып, Боз Адырдагы Арналдын топурагы эскирелек жаңы мүрзөсүн көргөнүмдө, өзүмдү кармай албай солкулдап ыйлай бердим. Көз жашым кургабай, бөлөмдүн мүрзөсүнүн башында отура бердим. Атам да менин көңүлүмдү кыйбай, мага жалбырап карап, улам кайталап батасын окуп, тасписин тартып, күбүрөнүп отурду. Бөлө, кечирип кой. Сенин өлүмүңө өзүм күнөөлүмүн. Мен жинди болуп, кабан арынын аселин эмне үчүн сени баштап бардым экен? Мен өлтүрдүм сени, деп ичимден өкүнүп, кепчий бердим. Мен андан кийин да колум бошой калганда Боз Адырдагы көрүстөнгө жетип барып, бөлөмдүн мүрзөсүнүн башында көпкө отуруп, ички кайгы муңумду бөксөртүп кайтчу болдум. Такыр бөлөмдүн өлүмүнө ишенгим келбейт. Мен кокту менен жогору карай жалгыз жүгүрүп бара жатсам, бөлөм алдымдан мурдагысындай жадырап жайнап, утурлап тосуп чыкчудай элестеп кетет. Экөөбүз кучакташа кетип, анан күрөшүп,
көкмөк чөптүн үстүндө оонап жаткандай болобуз. Арналынын өлүмү менин сезимимди курчутуп, көзүмдү ачып, бул дүйнөдө оюн күлкүдөн, кубанычтан башка дагы ар түрдүү адамдын башына түшө турган оор сыноолор, анын ичинде эч кимди аяп койбогон өлүм деген бетбак бардыгын балалык баамымда түшүндүм бейм. Кече эле катар басып жүргөн эң ынак курбумдан түбөлүккө ажырап, өзүм жалгыз калганымды ойлосом, күнүм караңгылай түшкөнсүйт. Арналынын өлүмү турмушумдагы эң алгачкы жоготуум, биринчи жолу жакын адамымдан ажырашым эле. Мындай оор кайгынын аристе жүрөк оңой олтон көтөрө албайт экен. Күн сайын жүрөгүмдөгү жаралуу тагырбап жаткансыда, баарынан мен тирүү калып, бөлөмдүн денеси арынын уусуна туруштук бербегенине таң калып жүрдүм. Атамдан бөлөмдүн өлүмүн ажалы ардан экен деп жооруп тим болушту. Мен эмне үчүндүр ичимден бул түшүнүккө макул болбой жүрдүм. Кийин терең ойлоп көрсөм, бөлөм атасынын өлүмүнө эң катуу эңшерилип, териси жукарып, жүрөгү муң тартып, организми ошол учурда алсырап тургандыктан кабан арылардын уусуна туруштук бере албаган эмес экен. Мүмкүн ал аселдүү идишти колдон түшүрбөй качпаганда, арылар бүткүл ызасын ага чыгарып, аны көбүрөөк талаган чыгар. Азырда андан көп жыл өткөндөн кийин да бул өлүмгө акылым жетпейт. Анткени ар кандай өлүм өзүнчө табышмак, өзүнчө сыр, аны толук түшүндүрүүгө болбойт. Андан бери 40 жылдан ашык мезгил өттү. Азыр кээде түшүмө бала кезде аралаган ошол калың тыттуу бак кирет. Арасында Арналы экөөбүз жарышып, бүлдүркөн терип жеп жүрөбүз, ойноп күлүп жүрөбүз. Экөөбүздүн оозубуз кыпкызыл. Бүлдүркөн туш тарапта жамырайт, жайнайт, терүүгө кол жетпейт. Ар бири бармактай чоң, түсү ар түрдүү, кара кочкул, кызыл кочкул, көкмөк тунук, бышкан кара. Жаныбардын таттуулугун кое кал, оозуңда эрийт. Түшүмдө бул түшүм деп кайгыра баштайм. О, Кудай, ушул түшүм эмес өңүм болсочу, деп зарыгып тилек кылам. Кээде Куу коргондун дубалынан аселди кашыкка толтура сузуп чыгып, экөөбүз ыраазы болуп сугунуп, шириндигине тамшанабыз. Анан кабан арылар капыстан пайда болот да, бизди туш тараптан чагып, чымын куюм болуп качып жөнөйбүз. Биз кача беребиз, арылар моокуму кангандай кубалап чагып жүрөт. Бал жебей, балекет жебейсиңерби деп, өз ара алар бизди тилдеп жүргөнсүйт. О, Кудай деп жалынып жалбарам. Кара тер басып ойгоном, түшүм экен деп жеңил дем алам. Көкүрөгүмдө муштумдай күйүт турат. Жанымда Арналы жок. Сен кайдасың, жанымдай жакшы көргөн бөлөм. Экинчи бөлүмдүн аягы.